Сиз Россиядан биз жолуктук долбоорун көрүп жатасызбы? Эми сиз Кыргызстанга 10 000 долларга чейин 0% акча которо аласыз. Кайсы приложение менен? Мир привилегии приложениясы менен. Мир привилегии приложениясын Play Market же App Store'дон көчүрүп, перевод Кыргызстанды басып, жана ошондой эле канча акча саласыз, ошону жазасыз, жана сөзсүз түрдө промокод коесуз. Промокоддо 2 гана жазуу бар, Бишкек же Манас деп жазасыз, жана ошондой эле акча алчу адамдын данныйын жазып, жана өзүңүздүн данныйыңызды жазып, 0% Мир привилегия приложениясы аркылуу Кыргызстанга акча которуңуз. Ал эми Кыргызстандан сиз банк бай түшүмүнөн чечип алсаңыз болот. Мир привилегия приложениясын App Store, Play Market'тен көчүрүңүздөр. Сиздер үчүн бекер. Bir айдын ичинде үйлөнгөнгө даярмын. Сен балдарды тарта турган бир эмең барбы? Касиетиң барбы? Санаалуу күндөрдө буюрса үйлөнүп жатам. Кыскасы махабатымды таптым, жолуктурдум. Эч кандай бир айдын ичинде күйөөгө тийбейм. Калп айтпай эле, ошо үчүн айтып эле баарын бетине эле коюп берди. Сен койчу ушинтип эле айтпадың беле? Ишенгиңер келбесе ишенбей эле койгула. Коркуп да кеттим бир чети. Остановканы чапкылап. Жакшы сөз бар го Бегимбай мырза. Сени жакшы көрсө, уу болсо дагы жут. Кабыл алып сүйлөшүп көрүүгө даярмын. Саламатсыздар бардактуу биздин жалпы көрүүчүлөр. Биз жолуктук долбоорун көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен кайрадан биз жолуктук долбоорунда жалпы биздин катышуучулар менен көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Ал эми биздин акыркы чыгарылышта өзгөчө жаңылык болуп, Канат баягыдай эле пранкын кылтырып, жана биздин жан дүйнөбүзгө өзгөчө мындай бактылуулук сезимдерди салды дегенде биздин көрүүчүлөрүбүз бар. Жана ошондой эле бул жакта жакынкы арада Амир менен Нагиманын тою кандай болот деп жалпы кыргыз эли сөз кылып жаткан ок. Бүгүн дагы биздин эфирге Амир менен Нагима келип отурат. Той качан болорун биз бүгүн сиздерге сөзсүз түрдө айтып беребиз. Ар бейшембиде 21:15-те НТС телеканалы менен биргеликте сиздер менен көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Ушул ырсаптарын айтып биз акырындан кадам таштап алдыга келе атабыз. Биздин дагы алдыда дагы сиздерге өзгөчө айта кетчү эң сонун сюрприздер бар. Андыктан эфирди түрдүрбөй экранга жакын келип беришиңиздерди суранабыз. Бир нече күндөн кийин, бир нече айдан кийин жаңы жылга да кадам таштап баратабыз. Ал эми ошол биздин эски жылыбыздын акыркы айларында биз дагы колдон келишинче аракет кылып, сырттан талапкерлерди урмат сый менен күтүп алганга ар дайым даярбыз. Ал эми бүгүнкү биздин чыгарылышта дагы урматтуу катышуучулар, сырттан келген 2 талапкер бар. Өзүңүздөр билесиздер, биз талапкерлерди ордубуздан туруп, кол чаап, эң сонун маанайда жылмайып тозолобуз. Бул жака талапкер болуп келип отурган биздин Эрнис мырзаны кол чабуулары менен тосуп алыңыздар. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Төрдөн орун алып бериңиз. Келиңиз бул жактан. Бул жакта төрдөп коебуз. Жана ошондой эле дагы бир биздин айым бар. Бул Гүл Кумарды кол чабуулары менен тосуп алабыз. Гүл Кумар айым, келиңиздер, катыраак кол чаап, катыраак келиңиздер. Бийиктикти кааласаңыз бийиктикке отурсаңыз болот. Эгерде биринчи этажда кааласаңыз биринчи этажга келиңиздер. Орнуктардын орун алып беребиз. Ал эми урматтуу биздин катышуучулар отурбай турабыз, өйдө туруп турабыз. Жана ошондой эле бизде эфир күн сайын кызыктуу болуп жатканга, жаңыдан кар түшүп, жолдор тайгак болуп жатканга кээ бир биздин катышуучуларды аябай кечигип атат. Акыркы убакта ушул катышуучубуз кечикмек турсун, кээде эфирге келбей да коюп атат. Биз буну дагы урмат сый менен күтүп алабыз. Кантсе дагы Рыскелди мырзаны кол чабуулар менен кечиккен үчүн тосуп алалы. Келиңиздер. Hoş gelipsiz. Ылайым тиги дүйнөгө да кечип барыңыз. Келиңиз. Орындуктан орун алып бериңиз. Ал эми биз эфирди алдыга карай улайбыз. Биз жолуктук долбоору башталды. Дароо эле биз убакытты созбостон сырттан келген талапкерлерге дагы бир жолда болсо да урмат сый көргөзүп, Эрнис мырзаны бул жака чакыргым келип атат. Кош келипсиз, Эрнис. Орындуктардан орун алып бериңиз.
Куш келипсиз, Эрнис. Өзүңүз жөнүндө кыскача түшүндүрүп берсеңиз, жана өзүңүз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Менин аты жөнүм Узагулы Эрнис, 2000 жылкы улум. Ошондой эле 16 январда 2000 жылкы Ош шаарында төрөлгөм. Кара Суу районунда, Папан айылында. Ошондой эле 3-класска чейин Ош шаарында 11 гимназияда 3-класска чейин окуп, 3-класстан баштап 11ге чейин уже Чүйдө өсүп Бишкек шаарында, ошо Чүйдө өсүп Чүйдө, чоңойуп. Кара-Балта шаарында. Кара-Балтада. 11де бүткөндөн кийин уже универге тапшырып, универди бүтүп, азыр данный момент иштеп жатам. Кайсы университетке тапшырдыңыз? Факультетиңиз эмне, кесибиңиз эмне? Кесибиңиз боюнча иштеп жатасызбы? Азыр данный момент ооба, кесибим менен иштеп жатам. Ошондой эле экономист-финансист, финанс-кредит отделинде, банк сферасында иштеп жатам. Банк сферасына кызмат кылып атасыз, Ооба. Үй бүлөдө канча бир тургансыз? Үй бүлөдө жалгызмын. Жалгыз. Ата-энеңиз жаш эле окшойт анда, Ата-энем жаш, 58ге чыкты. Апам. Апаңыз атаңызчы? Атам каза болуп кеткен. Биз анда алдыга карай улайбыз. Анан үйдүн жалгыз баласы экенсиз. Анан үйлөн деген үйдөн мындай суроолор көп болуп атабы? Үйлөн деген суроолор көп болот. Бирок тилекке каршы мен дайыма жумуш менен алек болгон үчүн жумуш деп суроодон качабыз. Көп эркектей эле. Кандай мындай биринчи орунга убагында азыр карьераны коюп атасыз ошондо жумуш деп, Ооба. Бул жакка эмне максат менен келдиңиз ошондо? Бул жакта ушул катышуучулардын бир кыз жакты. Ошол менен жакшы сүйлөшүп кетсек, дальнейшем кандай айтсам, 1 айдын ичинде үйлөнгөнгө даярмын. 1 айдын ичинде. Өзүңүз үйлөнгөнгө канчалык деңгээлде даярсыз? Үйлөнгөнгө мен 100% даярмын. Эмне дегенде иштеген жумушум бар, үйүм бар, квартира бар. Ошондой эле өзүм да даярмын. Ошол катышуучуну сиз эмнесин жактырып келдиңиз? Ал Канча убакыттан бери көрөсөм мындай 100% ачыктап салбай мындай кыскача үстүртөдөн айтсаңыз болот да. Ошол жагы аябай кызык. Не дегенде ал кыз аябай өзүнүн мнениясын коюп, өзүнүн максатын коюп, ошондой эле коммуникабельный, ответственный, анан ошондой эле татынакай бир сулуу кыз. Сиздин мындай симпатияңыз бар болду же сиз деле ошолорго окшоп жөн эле мындай таанышып көрөйүн деп келдиңизби? Мындай жакшы көрдүңүзбү чындап? Эми мындай сүйдүңүзбү деп айта албайм, бирок сыртынан жакшы көрүп, мындай ошол кызды ар бир биздин передача сайын калтырбай көрүп, инстаграмын карап, ага да балким мурда талапкерлер келгендир, ошондо кызганган учурлар болдубу? Ошондой моментте жакшы көрдүм го дейм. Ага талапкер келип, талапкер менен таанышууга кеткенде сизде ошондо кызгануу болду, Ошондой интерес пайда болду. Кандай интерес? Талапкери анчалык болгон жок. Кыздын көркүн ача алган жок. Сиз демек ача алганга көзүңүз жетет. Көзүм жетет. Эмнеге сиз мурда келген жоксуз? Биздин эфирдин башталганына 3-4 ай болуп калды, бирок сиз уже 1-сезон бүтөйүн деп калганда келип атасыз да? Очередте турдук. Демек бул дагы буйрук экен. Жөн эле сиз очередте турган жоксуз. Эгерде балким ошол катышуучу, балким ушул убакка чейин келген талапкерлер менен кетип кала турган болсо, буйрубай калмак да. Балким биз дагы жакшы ниет кылып атабыз. Чындап сиз бул жерге жөн келген жоксуз. Очередте туруп, андан эң негизги кызыктуу жери ошол биз жолуктук долбоор башталгандан бери мына уже 1-сезон бүтөйүн дегенде дагы жетишип отурасыз. Өзүңүздүн бактыңыз менен күрөшкөнгө. Биздин катышуучулардын арасында дагы абдан мындай бири-бирине шыбырашкандар көп болуп кетти. Буга келди, тиге келди депчи.
Негизи биздин көрүүчүлөргө көп эле жагып атат. Дароо эле айтып салсынчы талап. Биз жолуктук долбоорун көрүүчүлөр, эми сиздер Wildberries курсун бекер окуйсуздар. Жанымда турган Айзат Акчолтой кызы 4 жылдан бери Wildberries боюнча миллиондогон оборотко чыгып жана миллионер окуучуларды чыгарды. Ооба достор, эгерде сиздер Дордойдо соода кылсаңыз, цех иштетсеңиз, деги эле товарный бизнеске кызыккан болсоңуз, мен анда сиздерди өзүмдүн курсума чакырам. Эми элестетиңиз, адамдар Wildberries курсун окуш үчүн 1000 деген акчаларын коротушат. Ал эми сиз болсо бул жолкусун акысыз Wildberries курсун өтөсүз. Биз жолуктук долбоорунан келдик деп ушул WhatsApp номерлерге жазыңыздар жана Instagram баракчага кайрылыңыздар. Бекер курс биз жолуктук долбоорун көрүүчүлөр үчүн. Кимге келген депчи? Анан Динара айым сизге бир сөз берели, ошо менен биз Эрнест мырзага кимге келгенин аныктап берели. Саламатчылык. Сиз азыр ошондо канча жашта болуп калып атасыз? 23 жашта. 23 жашта болуп калып атасыз. Буга чейин сүйлөшкөн кызыңар болгонбу? Бир сүйлөшкөн кызым болгон, ал 5 жыл мурун. 5 жыл мурун болсо сиз канча жашыңда сүйлөшкөн болосуз? 16дан 18ге чейин. Эмнеден сүйлөшпөй калдыңыздар? Жамандай көрбөй. Жок, кеп анда мен Москвага кетип калып, ортобузда уже расстояние ойноп койду. Алыстыкта сүйлөшкөн кыйын да сиздерде? Биринчиден кыйын, экинчиден уже адамды көрбөгөн сайын уже башкача сезимдер пайда болот. Уже анчалык кызык жок болот. Кызык кетет. Азыр сиз бул жерге тандап келген кыз менен бир ай ичи үйлөнүп той кыласыздар да, Ооба. Тоюңузга мени чакырасызбы? Обязательно. Рахмат. Кандай дейсиз Эрнест мырза? Даярсызбы айтканга? Силер укканга даярсыңарбы? Биз даяр эмеспиз. Албетте, биз дагы даярбыз. Чындыгында мен кандай тондо сүйлөсөм, Эрнест мырза да ошондой тондо сүйлөп атат. Демек, мындай юморго жакын адам окшойсуз. Анда бизден кайсы катышуучуга келдиңиз? Айта берели? Точно Талгат мырзага келген жоксуз. Асель айымга келдим. Негизи бунун баардыгы тагдыр экен. Эми талапкерлерди биз чындыгында эле Аселге келгиле деген жокпуз. Баардык биздин катышуучуларга талапкерлер келсе болот деп биз күн сайын эфирден эскертип айтып келебиз, бирок эмнегедир акыркы убакта талапкерлердин баардыгы эле Аселге келип атат. Демек, биз жолуктук долбоорунда Амирден кийин эле Аселдин тою болушун каалап окшойт, өзү да тагдыр, Асел, учурашып койсоңуздар болот. Бүгүн Асел сизди билгендей эле кара кийинип келип болуптур. Экөөбүз окшош кийинип келели деген сыяктуу элечи. Асел, кандайсыз? Маанайыңыз жакшыбы? Эмнегедир уялган сыяктуу ылдый карап калдыңыз. Сиз буга чейин биздин долбоорго келгенден бери эч кандай мамиледе болгон жоксуз. Анан бир көп жыл сүйлөшүп жүрүп, жигит менен сүйлөшпөй алган кыздарды болбой, башыңызды бийик көтөрүп, биздин Эрнест мырза жөнүндө өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсыздарбы катышуучулар? Саламатсызбы Канат мырза? Аябай күткөн эмесмин такыр. Рахмат мени тандап келгениңизге. Атыңыз ким эле? Эрнис. Асел, сиз эмнени ойлонуп атасыз? Мен Эрнестте эфир башталгандан бери onu жолу суроо берсеңиз болот. Эмне себептен мени тандап келдиңиз деп. Ошо мен эмнемди жактырып, кайсы сапаттарымды жагып анан келдиңиз. Сиздин сапатыңыздардан биринчиден сиз спокойный өзүңүздү алып турдуңуз. Мен көргөн видеолорду, мен көргөн чыгарылыштарда ошондой эле өзүңүздүн орусча айтканда стрессоустойчивость, коммуникабельность, ошонун баарын мен сизден көрүп, ошол жагы кызыгып, анан жаныма алып жүргөндөй татынакай кыз экенсиз. Ошонун аркасынан. Рахмат. Бул вообще башкача комплименттер кетип атат окшойт, Үйдөгүлөрүңүз билеби мага келгениңизге? Үйдөгүлөрүм уже билет. Ким менен кеңештиңиз негизи? Мага ушу Асел жагып атат деп.
андай кеңешкен деле адам жок болду. Неге дегенде биринчи мага жаккандан кийин уже мен заявка калтырып, анан бүгүн эртең менен ушундай барып атам деп уже үйдөгүлөргө айтып коюп, анан бул жака келдим. Асель айым эми баягы биздин долбоор реалити шоу болуп аткандан кийин Аселдин баягы чыныгы өзүнүн мүнөзүн да көрүп атабыз. Бардык жагынан мындай өзүңүз көрүп салыштырып көрдүңүз да туурабы? Жинденгенде кандай болуп калат, эмоция калдырганда кандай болуп калат, жылмайганда кандай болуп калат, ошонун баарын көрдүңүзбү? Ооба, ошонун баарын көрдүм. Анан талапкер болуп келгенден кийин кээ бир талапкерлер айтат, мага кыял жакпай калды, минтип калды, тигинтип калды депчи. Сизде андай болбойбу кийинки биздин? Жакшы көргөн адам болсо любой кыз өзгөрүлөт го дейм. Демек Асель сизди жакшы көрүш керек ошондо өзгөрүлүш үчүн? Мен өзгөрткөн күчүм жетет го дейм. Кандай жол? Ал кандай эмеде болот? Кандай жол менен өзгөртө аласыз? Кандай себептер менен өзгөртө аласыз? Аял киши эмнени каалайт? Серьезный болуп, өзүнүн жолун билген, ошондой эле көп сүйлөгөн эмес, ошондой эле тамашакөй, кандай айтсам, адам кандай болсо, кайсы направленияда кетсе, кандай адамдар менен жүрсө өзгөрүлөт дейт го. Бизнесмендер менен жүрсөң, бизнесмен болосуң. Жакшы адам менен жүрсөң, жакшы болосуң, жаман адам менен жаман болосуң. Ошондой эле Аселдин кандай жүрүшү, турушу, кандай адамдар менен сүйлөшү, ушул убакытка чейин кандай болсо, ошонун баары өзгөрүлөт деген ойдомун. Неге дегенде мен жакта уже жумуш, үй, ошондой эле өзүбүздүн убактыбыз болот, кайсы жака барып эмне кыларыбызга. Анын баары уже пландап составление болгон. Аны уже дальнейшем көрөбүз. Аны чогуу отуруп, чогуу сүйлөшүп, дальше кетебиз. Демек сиз Аселге жагыш үчүн сиз дагы өзгөрүлгөнгө даярсыз, Ал обязательно. Ошондо негизи мындай сөз бар го, мен сага жагыш үчүн мен өзгөрүм. Мен мисалы эркектерде ушундай, бизде көп эркектерде принцип бар да, мен ушундай болуучудан кабыл ал, мен сага жагыш үчүн сөзсүз түрдө өзгөрүлүшүм керек. Мен өзгөрүлүшүм керек эмес деп айтат да. Ал эми сиз ошол принциптердин баардыгын аттап туруп, Аселге жагыш үчүн сиз болушунча эле өзгөрүлө бересизби ошондо 100%? Только жакшы жака. Эң сонун жооп болду. Асель сизде? Тили жок. Сиз дагы кандай өзүңүздүн кыялдарыңыз бар, ошолорду айтып койсоңуз болот. Жиниңиз келгенде эмне кыласыз? Балким ошолордун баардыгын бүгүнкү биздин чыгарылышта эле. Мен баарына ошо аябай кыялым жаман болуп көрүнөт окшойм, бирок андай көрүнгөнү менен кыялым жок да эмнеге. Жок, биз го эфирден Аселдин кыялы сонун эле кетирип атабыз, анан талапкерлер эле ушинтип айтып келсе, мен аябай таң калып эле калып атам да. Жакпайт деп эле айтам, анан аларга башкача тийип калып атса керек да. Ошойм. Биз го болгон деп айтам. Биз го ушул жерде отуруп күн сайын сизди мактап эле атабыз. Чындыгында мактаганга татыктуусуз. Саламатсызбы Канат байке, саламатсыздар катышуучулар, саламатсызбы талапкерлер, саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Мен Айселянын вкусун жакшы билем. Мен байкашымча Айселянын вкусундагыдай жигит келди. Мен акыркы күндөр ойлоп атам, ошо Океана менен Айселянын түбүнөн ичет окшойбуз кыздар. Чото талапкерлер көп келип атат. Мен Айселге суроом бар да бул жерден. Бул бала өзү жалгыз бала экен. Уже түшүнүктүү ата энеси менен турат. Эгерде чын эле сенин жүрөгүңдү бул мырза багындырып алса, ата энеси менен, мамасы менен жашаганга даярсызбы? Сиздин сурооңузга жооп бере кетейин. Биз жаңы чыгарылыш чыгып атканда эле жана кайнене деген сөз болгондо эле айтканмын. Мен жашай берем, наоборот жакшы го, чем экөөң жашагандан көрө кайнене кызмат кылып. Кайнене менен да үйдө көп адам болуп жашагандай жакшы болуш керек. Бир гана Асель айтты окшойт ошону, Асель, бул мырза айтып атпайбы, мен даже бир айдын ичинде үйлөнгөнгө даярмын деп. Сенде ошо даярдык барбы? Если баары жакшы болуп кетсе, эмнеге жок, даярдымын. Мен сизге да суроо берип кетсем болобу? Сиз өзүңүз кандай кандай десем, кыргызча кантип айтчу эле? Максатыңыз? Жок. Өзүңүз эмеге жакынсызбы? Мындай шумный жерлерге, музыкаларга мындай жакынсызбы өзүңүз? Жок, алардан алысмын.
Алысыз, алысмын. Бирок Айселя Урматтуу көрүүчүлөр, түрдүрбөй турабыз. Бул маалымат сиздер үчүн. KG недвижимость компаниясы Кыргыз элине Россиядан 800дөн ашык үй алып берди. Ал эми көптөгөн суроолор бар. Кыргыз элинин паспорту керекпи, же болбосо ипотекага алыш керекпи? Ошол суроолордун баары алдыңкы мүнөттөрдө. Өзүңүздөр билгендей, KG недвижимость компаниясы Россиядан 800дөн ашык кыргыз элин үйлүү кылды. Ал эми көптөгөн ушул Россияда мен жашайм, ушул жактан үй алышым керек, квартирадан тажадым деп суроолор көп. Ипотекага кантип алса болот, кандай паспорт керек экенин biz sizlerge алдыңкы мүнөттөрдө айтып беребиз. KG недвижимость компаниянын жетекчиси Нарматова Самара Россиянын мыйзамынын негизинде иштейт. Элестетиңиздер, 25ден ашуун банк менен кызмат кылат. Бул эч кандай кооператив пирамида эмес. KG недвижимость компаниясын сиз издесеңиз, Москвада, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербургда офистери бар. Нарматова Самара өзүнүн кардарларын сүйүнтүп, Турцияга путевка берип, 20дан ашык кардарын Турциянын эң кооз шаарларына эс алдырып, эң сонун мотивация, энергия менен келишти. Россияда кыргыз паспорт менен үйлүү болгуңуз келсе, анда ушул номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Бизнес жака жакмын. Жок, имеется в виду чыгып барып эс аласыз да, мындай бийлеп, мындай. Просто Айселя бийлегенди жактырат да, мен ошонусун айтып атам. Бийлегенди анча жактырбайм, бирок тоого билеттен жакшы көрөсүз. Билеткен ал обязательно. Сиз мындай кичине ошондой пассивный вид отдыханы эмететкенсиз да, предпочтениеңиз да, природага чыгып, спокойно, Сиз өзү эмнени жакшы көрөсүз? Ошол жөнүндө мындай дана тактап айтып берип коюңузчу. Бийлегенди жакшы көрөсүзбү, ырдаганды жакшы көрөсүзбү? Мен ырдаганга да кызыкпайм, бийлегенге да кызыкпайм, бирок эми билей турган жерден бийлеп коебуз, бирок андай кызыкпайм да, жакпайт. TikTok тартканды жакшы көрөсүз? TikTok тартпайм. TikTokко деле кирбейм. Мен өзүм эле тамак жасап эле жүргөн жагат. Чыныгы аялдык сыпаттар. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Катышуучулар, талапкерлер, Канат байке, кандайсыздар? Көрүүчүлөр, менин суроом мындай да, Аселди жактырып келдим деди, стрессоустойчивый жагынчы. Анан сиздин ошондо сиз какой-то бир стресс болуучу жайыңыз барбы же кандай? Аселдин стрессоустойчивый болгону сизге жагаптыр да? Анан мындай жиниңиз келип, ачууланып же баягындай идиш сындырмай демеле адатыңыз жокпу? Андай адатым жок, эмне дегенде ал тарап менен аябай иштегенбиз. Уже 5 жылдан бери коммуникабельность, ошондой эле общение, ошондой эле кандай айтсам, түз барып, түз келип дегендей баарын 5 жылдан бери аракет кылып, ошол жакта улучшение кылып жатабыз. Ошондо биздин түшүнүгүбүз боюнча сиз өзүңүз менен өзүңүз иштейсиз, нервтенбейсиз. Адамдар тишсе дагы кечирип коюңуз деп кетип калганга мындай сабырыңыз жетет, Жетет. Мынаке, мен сүйлөп коюнчу, пожалуйста, кыска. Жигит деген ушундай болуш керек да. Мурдагы сүйлөшкөн кызы жөнүндө аябай жакшы оюн айтып кетти. 23 жашта болсо дагычы. Ушул качествоңузду мен аябай сыйладым. Молодец. Анан Асел, сага суроом, сен балдарды тарта турган бир эмең барбы? Касиетиң барбы? Айтып койчу, бизге келбей эле атат го талапкерлер. Сага эмне тынбай эле талапкер келе берет ей? Сендей эле болуп эле кийинип, сендей эле боёнуп, тоналка коюп эле жүрөбүз биз делечи. Неге сага эле талапкер келип бизге келбей атат? Мындай күндө айткан молитваң эле айтып койчу, айма экөөбүз айтып турайлычы, пожалуйста, ошону. Булар эме көчөгө чыгып агитация кылат окшойт деп. Балким катуу иштеп аткандыр командасы менен Асел. Же окуучулар менен иштеп аткандыр, талапкер жибергиле деп. Келгиз. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Канат мырза, куш келипсиң. Эрнест, жана ошондой эле талапкерлер куш келипсиз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Келе жаткан жаңыңыздар менен. Чындыгында баягы айтып кеткендей, сенин кандай келбеттүү балдарды жактырасың, ошондой бала келди деп ойлойм. Эми андыктан экөөңөр бири-бириңерди дал келишип турасыңар менин көрүшүмчө. Анан Динара айымга жооп бере кетейин. Себеби Аселе бал жыттанат да. Ошон үчүн балдар көп келип турат да. Сен мени жыттап көргөндөй сүйлөдүң. Балдын жытын шоон алсаңыз келет ана. Сен мени жыттап көргөндөй сүйлөдүң го? Жыттап көрүнүп калган окшойсуң. Тамаша катары айтып атпаймынбы? Мени жыттаган жок деп го. Жок, Аселди деле жыттаган жок, бул сөзсүз түрдө комплимент. Чындыгында мисалы талапкер, биз жаңы эмеден өтүп атканда,
мугалим кыз деп менин көзүмө да жакшы көрүнгөн да Аселячы. Анан сырттан да сезимиңизди айтчудай болуп атат окшойсуз. Жок. Андан кийин башкаңар уусуңар Аселе бал дегенде сөз болуп калды. Биринчи көзгө ошондой көрүнөт экен чындыгында Асел. Анан ошондуктан жигиттер көп келип атат деп ойлойм. Экинчи көзгө Мунарбек айткандагыдай да кой да. Тамаша. Ошол Аселе бакыт каалайм экөөңөргө. Бактылуу болгула буюрса. Бизде мына Амирде той, андан кийинки кыздардан биринчи той сенде болсун деп тилейм. Жакшы ниет. Сиз өзүңүздү бизнес жагынан мындай көбүнчө баягы өзүңүздү адамга бүркүт болуш үчүн бүркүттөр менен жүрүш керек деп коеттук го. Өзүңүз көбүнчө бизнесмендер менен көп аралашып жүрөт окшойсуз, Ошондой жагым бар. Келечекте ошо бизнесмен болгуңуз келет, Ооба, Кудай буйрса 2024 баштайбыз. Азыр банкта канчадан канчага чейин иштейсиз? 9-дан 6-га чейин. Саламатсыздарбы бардыгыңыздарга. Салам алейкум Мурат байке. Мага негизи Аселдин тамак жасаганы өлө жагып калды. Бул жерде Эрнис мырза ар кимдин ою ар кандай боло берет. Самый главный кайсы кадам менен келдиң, ошол кадам менен только алдыга вперед демекчимин. Чындыгында бирок Аселге азыр жакшынакай татынакай бала келип отурат деп ойлойм. Сизди колдойм, рахмат. Мен сүйлөсөм болобу? Келиңиз болот. Кандайсыз Канат мырза? Саламатсыздарбы көрүүчүлөр, катышуучулар? Мен грипп болуп ооруп, кулагым жакшы укпай калды. Каякта иштейм дедиңиз сиз? Банковский сферада. Банкта, негизи мен Аселди баягы эфирден кийин дагы көз чогуу жүрөбүз да. Анан Асел Динаржы айтып атпайсызбы? Эмнеге эле Аселге балдар келе берет депчи. Асел жаш бизден. 20 жашта иштеген иши бар, мугалим, жакшы кыз, ак көңүл, боорукер. Ооба, анан мен деле 20 жаштамын. Анан Асел азыр турмушка прям даяр да, мындай убагыда күйөөгө тие турган 20 жаштагы күйөөгө тие турган убагы, мугалим, анын үстүнө азыр балдарды тандап атат да Эрнис мырза Аселчи. Ошондуктан колуңуздан чыгарбаганга аракет кылыңыз. Аселяны аябай жакшы кыз деп айта алам мен. Жакшынакай бала экенсиз, сүйлөшүп көргүлө, бирок эмнегедир мындай билбейм, экөөнөн бирдеке чыкпачудай эле көрүнүп атат. Сүйлөшүп көргүлө, таанышып көргүлө. Бул Асел, бул сөзсүз түрдө билесиз, биз катышуучулардын ою, биз мурда деле бизге талапкерлер келген, экөөңөр бири-бириңерге сонун жарашчу да экенсиңер, үйлөнүп кетсеңер биз сүйүнөбүз деп биз башкача мындай башкача прогноз бергенбиз да. Бирок биз күткөндөй болбой калды да. Демек бул жагыда бул биздин ар бир эле катышуучунун өзүнүн ой пикири, ошондуктан сиз өзүңүз терең ойлонуп чечишиңиз керек. Анткени Эрнис мырза биздин эфир менен кош айтышат, же сиз менен жолугушууга кетет. Улук айтып кой, келиңиз. Саламатсыздарбы, кандайсыздар көрүүчүлөр, катышуучулар? Канат мырза, кош келипсиң. Жакшынакай, тың, сонун бала көрүнүп атасың. Сүйлөгөн сөзүң ордуңузда. Экөөбүз жашыбыз да тең экен, 23 жашта. Бирок мага окшош экенсиңер. Бирок аниме көрбөйт белеңер? Жок, мультфильм көрөйм. Жок, аниме мультфильм эмес да. Мультфильмди. Чечемей угул. Серьезныйраак сурайырчы. Нурпери жумуштары бар. Нурпериден коруп калдым мен сүйлөгөндөн. Бир нерсе болсо эле Нурпери токто, ок сүйлө. Жок, Нурпери да турасын сиз иштебейсизби эч жерде? Окуйм мен. Эч ким акча таап бербейбиз. Жок, өзүм табам интернеттен. Нурпери ошого айтып атат окшойт. Жок, просто балким сагынып калгандыр. Сагынып калгандыр. Эме жакшы келипсиңер, аракетиңерди кылгыла, бирок менин оюмча эме комнатаңар бар деп ойлойм. Сиздин да бир комнатаңыз там айнек сындырган же башка өрттөмө бир нерсе комнатаңыз или сал ташкан балдар келчү да. Мунусунда деле сиз азыр өзүңүздүн образ, башка образ менен келген сыяктуу сезилип атат да, балким бир нерсеңиз чыгып калат деген ой болуп калат да азырчы мондай. Мурункуларды көргөнсүз да, кандай адамдар келгендерин, бир
сонун эле келип аябай сиздей эле сүйлөгөн сөзү ордунда, баардык нерсеси ордунда болуп, жакшынакай балдар ыры менен келип аябай келген да. Баары суктанып, кадимкидей пара болчуда экен деп атсак эле, идиш сындырып, анан өрттөп бир нерселер чыгып атат да. Ошону сиздики да чыгып калабы деген ой болуп атат да. Ачык айтыңыз да, просто кийинкисинде. Аябай күйүп ичиңизден. Мен просто кайгырып атам чынындачы, өзүм ичимде. Ошондой нерсе чыкса, сразу эле Инстаграмга тыгып коем. Ошол жактан көрүп алсаңыз болот. Демек биз Инстаграмдан көрөт экенбиз, кандай өнөрүңүз бар экенин, Бирок андай чыкпайт. Болду. Канат байке, мен Аселге бир советимди айтып коеюнбу? Жана элдер жаман ойлоп алган, мен Аселди мындай просто подвижный кыз да, подвижный кыз. Энергичный, энерджайзер. А сиз более пассивный вид жактырам деп атпайсызбы, отдыхачы? Не, это проехали. Мен Аселге совет айткым келет. Аселе чын эле бул мырзанын ой жүгүртүүсү жагып атат мага. Келечекке мындай түз көз караш менен карап атат. Кесиби бар экен. Мен сага айтпайм, мен аябай прям давай сүйлөшүп көр депчи. Бирок присмотрись деп айтат элем. Мен Сураныч Айзаданын сөзүнө жооп берип коеюнчу. Айзада, сен айтып атасың, бул кандай магиясы бар, кандай касиети бар сен. Бул сизден жаш, бул иштейт. Бизден дедим, Динара эже, бизден жаш мугалим болуп иштейт, а биз болсо бизнес кылабыз. Аныкы башка, биздики вообще башка. Кандай разница, баарыбыз эле иштеп акча таап атабыз да. Динара эже, мен сизди аябай сыйлайм. Сиз ушул бойдон эле. Жок, ылдый көрсөткөн жокмун. Карач, кандай суп-суу болуп келиптирсиз бүгүн. Тим эле көзүм тойбой атат, Динара эже. Келет азыр. Может, мындан кийинки талапкер сизге келип калышы мүмкүн. Сизге келгенде да биз сизди аябай жакшы айтабыз, жакшы сөз. Динара эже, иштебей истегендей кылып сүйлөп коюп атасың да. Иштегениңизди билет да, эл билет да. Жаш, сен карысың деп сүйлөп коюп атасың да. Динара эже, Айзада. Анан Нурдин, отурсаңыз. сага айтып коеюнчу, сен эмне кыздар менен аял алып, там кыздар менен жүрүп жыттарың сен запоминать этип калыпсың да. Сен тамашалап сурадың. Жыттанат, анан сен кандай жыттанасың? Тамашалап сурадың, мен тамашалап жооп бердим биринчиден. Экинчиден Айзада айтса, эмнеге өзүңө кабыл алып атасың, ал иштейт, ал Потому жат что Динара эженин сөзүнө жооп деп анан айтып атат Айзада. Ошон үчүн мен жооп берип атам. Эми сага жаш да тура. Ты тут при чём? Динара эже, мен уксаңыз. Болуптур. Сиз дагы жашсыз, сиз дагы жакшынакайсыз. Баарыңыздар тең жакшынакайсыздар. Бул жерден эми ызычуу кылбай эле болчу чындыгында. Ошентип алдап койбосоңуз, биз эфирди алдыга карай улайлы. А то баардык сөзгө аралашып, эгерде Асел сизди тандабай койсо, жана тандаса. Тандабай койсо, ал жагын ойлонуп көргөн эмес экенмин. Ал биринчиден, экинчиден тандаса болгон күч убактымды аябай аракет кылабыз. Эки колдоп чапсаңыз болот. Асел, убакытты созгондун деле кажети жок го деп ойлойм. Бардыгы эле түшүнүктүү болду. Биз да сиздин талабыңызга ылайыктап талапкер киргиздик. Эми сиздин чечимиңиз. Мен тандабай менен эмес, таанышып көрөйүн. Биз жолуктук долбоору ошондо биздин Аселге 4-чү болуп талапкер болуп келип отурган Эрнис мырзага биз дагы бир жолу катуураак кол чаап коелу. Бул дагы буйрук экен. Балким Асел, сиз дагы Эрнис мырза менен тааныштыгыңыздар уланып, чындыгында 1 айдын ичинде, 2 айдын ичинде баш кошуп кала турган болсоңуздар, анда биз дагы биз жолуктук долбоору дагы сиздердин бактыңыздарга себепкер болуп калат экенбиз. Эрнис мырза, сиз Аселди ушул убакка чейин биз эфирден Аселдин кандай экенин боушунча сизге чагылдырып бердик. Сиз ошонун баардыгын көрдүңүз. Эми бул жака жигиттик кылып сөз бергенден сиз колдон келишинче аракет кылыңыз. Анан баардыгын убакыт көргөзөт. Анда биз сиздерди таанышууга жиберебиз. Биз жолуктук долбоорунан сырткары. Биз
жолуктук долбоорун биз алдыга карай улайбыз. Негедир бүгүнкү чыгарылыш башталганда эле Динара айым ар бир биздин катышуучуларга өзүнүн сын пикирин айта баштады. Андыктан дароо эле биз бул жака биринчи Динара айымды чакыргыбыз келип атат. Келиңиз, акыркы талапкер болуп келген Тынчтык мырзага да өзүнүн жок деген сөзүн айткан, жана ошондой эле Тынчтык мырзанын да көптөгөн биздин көрүүчүлөр дагы аябай жакшы сөзүн жазып, экинчи сезонго катышуучу болуп келсе биз сүйүнөт элек дегенде көчөдөн да жолуккан адамдар аябай көп болду. Кудай буюрса, экинчи сезондо февраль айында Тынчтык мырзаны биз жолуктук долбоорунан катышуучу катары көрө аласыздар. Бул микрофон сизге болсун. Куш келипсиз. Маанайыңыз кандай? Маанайым аябай жакшы. Эми суроо бергенде бардыгы түшүнүктүү болуп атат. Акыркы убакта прямой эфирлерде көп отурасыз. Кечинде мен ошол эртең эфир уктайын деп карасам, прямой эфирде ТикТокто бир байке менен отурасыз. Ошол байке менен сизди 2-3 жолу көрүп калдым. Балким ошол Динара айым биз жолуктук долбоорунан сырткары бир таанышты күтүп атканбы деген да суроолор жаралып атат. Саламатсыңарбы, көрүүчүлөр, кыргыз элим. Баарыңарды жакшы көрөм, сыйлайм. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен мени жаман көрсөңүздөр дагы мен силердин ар бириңердин үй бүлөңөргө ден соолук эң биринчи, анан бактылуу жашоо каалайм. Баарыңардын ар бир азыркы учурда ойлоп, ниет кылып турган тилегиңер ушул 2024-жылы баары аткарылышын чын жүрөктөн мен каалайм. Тынчтык мырза келди мага, аны баарыңыздар көрдүңүздөр. Аны кандай кылып узатканымды дагы көрдүңүздөр. Ушул жерден мен Канат мырза мага сөз берип жакшы кылды. Мен өзүм оюму кыскача айтып кетейин. Эл күтүп атат, эл түшүнбөй калды, эл мени жаман көрүп калды. Ошон үчүн мен бул жердин катышуучусу катары силердин оюңарды сыйлап, мен силерге азыр түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен эмне үчүн кетирдим ал мырзаны? Ооба, аябай жакшы мырза экен. Ооба, мени үй бүлөмдү кандай болсо ошондой проблемам менен кошо, жыргалчылыгым менен кошо кабыл алам деп бул жерде сөзүн берип отурду. Болгону жашоодо силерге жакпаган дагы нерселер бар. Мага дагы жакпаган нерселер бар да. Баары сиздер анан мен ойлогондой болуп калбайт экен. 10 жашар кызы жигит жандайт, турмушка чыгат, студент болот, кайын журт күтөт, кайын сиңди, кайын эже деген болот, дос жар деген болот, кошуна деген болот. Ошол кызынын апасын менин көзүмө чөп салды деп айтып отургону мен аябай капалантты. Мен биринчи эле кызынын абалын ойлодум. Эртең анын жигити бирдеке деп, сен апаң, атаңын көзүнө чөп салган, сен ошондой адамдын баласысың деп айтып коет. Кайын журтту баардык турмушка чыккан кыздар көрүп эле жүрөсүңөр. Мындай түшүнүксүз учур болуп калганда кандай сөздөрдү угуп каласыңар. Ошол жерден бул апаң ушундай го сенин деген тилди угуп калат. Ошол жашоосуна бир минус кылып койду кызына деп ошол жактан мен ал кишини кабыл ала албадым. Сенин кыздарың менен жакшы көрүп кабыл алам, багам деп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, кыргыз калкым, мен бул жерде кыздарым менен мени баксын деп багуучу издеп келген жокмун. Кыздарым менен мени сүйсүн деп сүйө турган кишини издеп келген жокмун. Мен болгону түгөй издеп келдим. Бактымды дагы издеп келген жокмун. Мен ансыз деле бактылуумун. Мен болгону табиятка каршы чыга албайбыз. Мен болгону түгөйүмдү гана издеп келдим. Түгөйүңүздү ошондо сиз багасызбы? Жок, түгөйүм ошондо сиздин кызыңызды деле сүйүп кереги жок экен да, кыздарыңызды деле. Жок, кыздарымды сүйүп деле кереги жок. Ал сөздүн ачыгы, кыздарыма мен өзүмүн сүйүүм чексиз, өзүмүн сүйүүм жетет. Мен чоң кызым бой жетип калган Канат мырза, ал 17 жашта, ал азыр мындай өгөй атанын сүйүүсүнө деле муктаж куракта эмес, ал өзүнүн турмушун кылып кетет, турмушка чыгат, анын өзүнүн сүйчү адамы болот. Бул өгөй ата деген нерсени ал туура эле кабыл алат, сүйүүсүнө муктаж деле болбойт. Кичинекейим, ага мен өзүмдүн сүйүүм чексиз, ага мен өзүм сүйүүм жетет. Ошондо сизге кандай мырза керек? Кыскача айтканда, сизге жөн эле баш коштум деп коюп, кээде өзүнүн кызыкчылыгы болгондо эле келип кетип турган эле мырза керек экен да. Демек сизди мындай колуна алып, жоопкерчиликти алып, сиз менен жашаш деле кереги жок экен да анын, Жок, андай деле эмес.
ал деле иштеп, мен деле иштеп, ортодо мамилебизди жакшы кылып жашай берсек болот. Негизинен азыр адамдарда ушундай көз караш болуп калыптыр. Мени бакса, мени балдарым менен кошо кабыл алып сүйсө депчи. Негизинен ал адам мени балдарым менен кабыл албайт. Ал адамды мен балдарым менен кабыл алам. Ушул жерде вопрос. Менин үй бүлөм ал адамды кабыл алабы, жокпу? Ошол жерде вопрос. Биздин ошол Тынчтык мырза келгенде баягы эл таразы эл сынчы дейт да. Тынчтык мырза өзүнүн оюн айтты, биз да болушунча чагылдырып бергенге аракет кылдык. Бирок сиздин оюңузга мен таптакыр кошулбайм, анткени ар бир айымга эле ошо Тынчтык мырзадай жолдош, Тынчтык мырзадай күйөө керек. Сиз өзүңүздүн оюңузду айттыңыз, Тынчтык мырза өзүнүн оюн айтты, ал эми биздин көрүүчүлөр ошону таразалап сындады. Демек ошол сынды да сиз туура кабыл алышыңыз керек. Анан сөзсүз түрдө бул бүгүнкү биздин чыгарылышта актанганына кереги жок. Кайра эле дароо биздин ошо талапкер Тынчтык мырзага да чоң сөз тийип калышы мүмкүн. Анткени Тынчтык мырза дагы биздин катышуучу болуп экинчи сезонго келе турганында дагы сиз билесиз. Канат мырза, сиздин оюңуз туура. Мен актанды деген сөзүңүзгө кошулбайм. Мен түшүндүрдүм элдерге. Элдер актанды десе, актанды деп кабыл алсын. Мени туура түшүнгөндөр бар, анан туура эмес түшүнгөндөр бар да. Анан баарыңарга мен жагынайын деп бул жерде отуруп алып, сулуу сүйлөп, мен 10 мүнөткө бул жакка чыгып келип сүйлөшүп келейинчи деп өзүмдү жакшы көрсөтө албайм. Менин болушум ушул. Ар бир адамдын минус жактары бар. Көп адамдар ал жаман жагын көрсөтпөйт, а мен элге жаман жагым менен көрүнүп, ошо менен кошо кабыл алынайын деп чыгып аткан адаммын. Мен силерге жагынып бул жерден мейли жакпаса дагы сүйлөшүп көрөм го деп өзүмдү жакшы көрсөтө албаймын. Кечиресиңер. Болушум ушу. Көпчүлүк адамдар жаман жагын көрсөткөндөн коркот. А мен болушум ушул, коркпойт экенмин. Жаман дагы жакшы жагым менен дагы кошо кабыл алгандар бар, анан кабыл албагандар бар. Албасаңыздар мен тарынбайм ага. Ошо Динара айым баары түшүнүктүү болду. НТС телеканалы менен биз ушу биз жолуктук долбоорун ачып атканда, мисалы 20 катышуучу бар да, ошол катышуучунун ар бирине бизден сырттан талапкер келеби же катышуучулар менен бири-бирин жакшы көрөбү, ошолорго биз мындай ар бир катышуучунун талабына ылайыктуу жашоого түз караган мырзаларды, айымдарды алып келгенге аракет кылып атабыз да, талапкер катарычы. Бирок сиз ошолордун баарын аттап кеттиңиз, мага эч кандай андай кереги жок. Мага жөн эле мен жада калса мен аны бакканга даярмын. Жада калса мен ал кызымды деле сүйбөлөй койсун, мени деле сүйбөлөй койсун деген сыяктуу өзүңүздүн оюңузду айтып кеттиңиз. Кызымды деле сүйбөй койсун, түшүнүп атам. Сиздин чындап оюңуз кандай болуп атат ошондой? Мен сиз бул жерде мындай катуу айтканда өзүңө ойнош издеп жүрөсүңбү дегендей сүйлөп атасыз. Сиз ошондой айтпадыңызбы? Жок, бул эми сиздин оюңуз. Мен ал дагы багыш керек, мен талаптарым жазылган. Ал жөнүндө видео бар, азыр чыгарып койсоңор болот. Мен өзүмө кандай талапкерди каалайм, ошол жөнүндө видеону чыгарып койсоңуздар болот. Аны эл может унутуп калды. Конечно, адекватный адам, ал конечно келип эле альфонс болуп жашап албайт да. Мен альфонсторду конечно кабыл албайм. Минтип эле карап көрүп туруп эле тандаймын мен. Менин дагы өзүмдүн каалоом бар да, тандоом бар. Мен 2 турмушка чыктым, 2 кызым бар. Анан мага ким келсе дагы мен макул боло беришим керек. Себеби мен ошончолук деңгээлге түшүп калган адаммын дебеймин. Бул жерде кыздардын баары турмушка чыкпаган, Канат мырза. Булар бир жолу тандасын мейли. Тандоосу бир жолу болсун. Мен 2 турмуш көргөн үчүн мен 100 жолу тандап кийбесем болбойт. Урматтуу кыргыз элим. Себеби мен дагы тийип, дагы ажырашып жүргөнгө туура келбей калат. Ошон үчүн мен 100 жолу тандап, анан аябай жет өлчөп, бир кесип туруп, анан кийин турмушка чыгышым керек. Динаржамда кыскача айтканда менде шанс жок. Ооба, сиз дагы түз эфирден айтып кеттирсиз. Ошол кат мен алып баруучулар менен урушкам, ошол жерлерин кесип алып таштаптыр депчи редакторлор. Кайсыл жери ошол жерлери? Мен кайсыл жерде айтканмын? Сиз 19 жашар кыздыкындай дагы даже сиздин акылыңыз жок экен. Сиздин тандооңуз мага жаккан жок депчи. Мен силерге жаккандай боло албайм да, Канат мырза. Ошол мисалы сиз эгерде Талгат мырза келип ушинтип айтып атса унчукпайт элек да. Анткени сиз эфир башталгандан бери баарын акыл үйрөтүп келатасыз да. Анан мен ошол жерден өзүм оюмду айттым. 19 жашта Нурпери сизге караганда тандоосу жакшыраак экен депчи. Бирок сиз турмушту түшүнө элек адамдай тандадыңыз жана ар кандай сөздөрдү айттыңыз. Ошон үчүн биз дагы айта турганга туура келди. Динара айым, сиз өзүңүздү аябай акылдуу көргөзөсүз. Баарына мисалы сиз мурда эми ошол мисалы Тынчтык мырза келгичекти сиз көрүүчүлөрдүн, кыргыз элинин көзүнө аябай акылдуу айым, мындай жет ойлоп, мисалы калчап сүйлөгөн, сөздү орду менен сүйлөгөн айымды элестетти. Бирок Тынчтык мырза келгенден кийин сиздин чыныгы жүзүңүз көрүндү.
сиз чындап жашоо кандай көз карашыңыз экенин дагы элдин баары билди. Ошондуктан мен дагы ошол биздин көрүүчүлөр окшоп өзүм ой пикиримди айттым. Ал жерде эч кандай сыр катылган жок. Ооба, Кынат мырза, сиз туура эмессиз деп мен сизге жагынбайм. Ооба, бул сиздин оюңуз, бирок мен өзүм жөнүндө антип ойлобойм. Өзүм жөнүндө жакшы ойлорум бар, өзүмдүн жакшы жагын билем, жаман жагын билем. Ооба, ошол ойлорумду эле калам. Мага бирөөнүн мени жаман көрүп калганына мен капа болбоймун. Мен эң башкысы өзүмдүн жакшы жактарымды, өзүмдүн кандай адам экенимди билсем болду. Анан кийин адам жакпаса, минустарын көрүп калсам, мен, конечно, аны ачык айтам. Болгону көпчүлүк адамдар жаман жагын көрсөткөндөн коркот. А мен жаман жагымды көрсөтсөм, эл журт жана ошол катышуучулар, алып баруучулар кабыл ала албай атат. Ага мен арданбайм. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Макул, Динара айым, сизге мен 2 суроом бар. Уруксат берсеңиз. Сиз айтып атасыз, мен бул жака жар издеп келдим дедиңиз, туурабы? Анан сизге Тынчтык мырза келгенде айттыңыз, менин кызым менен эч ким кала албайт жана эч ким түшүнбөйт дедиңиз. Бул жаңы элеки өзүңүзгө жооп болду да. Экинчи суроом, сиз эмне үчүн строительдерди жаман көрөсүз? Мен строитель мастер эмесмин, мисалы, үйдө өзүм сала алам. Мисалы, жана ошондой эле Тынчтыктагы строитель болуп иштейт экен. Сиз айтыпсыз да прямой эфирден, мен строительдерди жаман көрөм деп. Ооба. Строитель болгон жаманбы? Мен үчүн жаман, сиз үчүн жакшы боло берсин. Мен Нурзин байке, мындай да. Динаржы, рухсатпы? На вкус и цвет товарищей нет деп коет да. Сиз жок, ал жеринде мен азыр ал жөнүндө сөз кылган жокмун. Просто на вкус и цвет товарищей нет. Динара эжеге жаккан жок. Кечке эле ошону эле кайра кайталай бербегилечи. И так эле Динара бизге жакты ал адам. Биз аны башка көз караш менен карадык. А Динара эже башка ракурс менен карады ал адамдычы. Аны кыйнаган да болбойт. А мен кыргыз элиме кайрылат элем. Мага көп комментарийлер келип атат да. Силер келген талапкерлерди эле кетире берткенсиңер деп. Туугандар, өзүңө мындай түбөлүктүү бир жар издеш оңой эмес. Биз ойлойбуз, биз деле имеем право выбирать дегендей. Ошондой эле Динара эже өзүнүн кандай десем мнениясын айтты. Балким бир жерден резко айтып алды, туура эмес айтып алды, кичине некорректно айтып алды. Бирок Динара эже болгондой айттым деп атат го. Ооба. Заставлять эте бергенде болбойт да, сен эмнеге мындай талапкерди атышпай этип салдың депчи. Просто ал адам Динара эжеге жакпай калыптыр да, ошону жөн эле айтып койсоңуз болмок. Мен эмеди айтайын деп аткамда, азыркы сиздин айтып аткан сөзүңүздөн сиз айтып атпадыңыз беле, мен ортодо отурганда 28 жашка чыктың, сен азыр мындай тандай турган убакта эмессиң деп атпадыңыз беле, Динаржы? Мен ошону айтайын дегем да, Гүлиза көңөргөчү. Тандай турган убактабыз, баарыбыз. Ошондой экенби? Түшүндүңүзбү, Динаржы? Ооба, тандасаңыз болот сиз дагы. Мен дагы тандаганга акым бар. Баарыбыз тандаганга, 50гө чыксак дагы тандаганга укугубуз бар. Бул жерде үйлөнгөн, үйлөнбөгөндөрдү тандагыла деп аралашкан жок. Вообще эле 28 жашта сен тандай турган убакта эмессиң деп айткансыз да, ошол сөзүңүзгө мен жооп берип атам. Мен айтып кетсем бул нерсени негизи уже сөз кылып деле кереги жок. Динара айым өзү бизге мага сөз бер деп сурангандыктан эле биз ортого чыгардык. Бул тема уже жабылды, Динара айым. Ал эми эгерде сиз да талапкер болуп келем десеңиз, Динара айым кандай экенин жана кандай мырза керек экенин сиз дагы билип атасыз. Ошонун баарын тактап туруп келсеңиз болот. Ал эми сизди орундукка узаталы. Урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, эмнегедир биздин акыркы чыгарылыштарда өзгөчө биз күтпөгөн сюрприздердин баары болуп жатат. Ошол сюрпризди бүгүнкү биздин чыгарылышка даярдап келген Мирлан мырзаны кол чалуу менен тосуп алчы, бул жака келиңиз. Акыркы биздин чыгарылыштарда Мирлан мырза такыр эле көрүнбөй калды. Мирлан каякта деп издегендер да көп, сырттан да талапкер болуп келем дегендер да абдан көп болду, бирок биз сизди такыр эле көрө алган жокпуз жана эфирге да келген жоксуз. Ассаламу алейкум, Канат мырза. Жалпыңыздарга, катышуучуларга салам. Баарыңарды сагынып калыптырмын. Бул жак менин экинчи мындай семьям болуп калды, чоң. Анан ошол биз өткөндөрдө ишибиз болуп келе албай калдык. Анан андан дагы тышкары буюрса жакынкы аралыкта саналуу күндөрдө буюрса үйлөнүп жатам. Кандайча? Негизинен мындай кыска эле айтайын. Бул келгенимдин себеби ушул Канат сага өзгөчө Анжелика айым жок экен. Анжелика айымга анан ушу НТСтен жалпы жааматына ушул ар бир участниктериме да андай кандай десем
карындаштарыма, инилериме дегендей ука досума өзгөчө рахмат. Ошолордун баарына ошо ыраазычылыгымды айтып, ошо силер менен бөлүшүп кетейин дегем. Ошондо биз деген Кыргызстан миңдеген адамдар катышуучу болуп келем деп атса, биз сизди тандап биз жолуктук долбоорунун үйлөнтөлү деп сизге аракет кылып жүрсөк, эми сиз албетте сырттан тапканыңызга да биз кубанычтабыз. Эмне себеп болуп калды ушу сырттан таап, ушу үйлөнөм деген чечим чыгарып калдыңыз? Бул негизи силер себептүү да, кайсы бир деңгээлдечи. Себебин айтып бериңиз дейм. Дайыма келгенде эле мен айтпай эле койбойм, Канат мырза деп эле 2 саат өтүп кетип атат да. Дароо эле айтыңыз. Дароо айтканда каяктан таптыңыз алгысты? Аты ким? Сиз эмне себептен үйлөнөм дедиңиз? Биз сүйүнүп атабыз бир четинен, кол чаап коелучу мындай. Алгыс сизди каяктан көрдү? Же мурда сүйлөштүңүз беле? Ошолор жөнүндө айтып бериңиз. Айлантпай, точкасы менен айтып бериңиз. Айланткандай эми. Кыскасы, махабатымды таптым, жолуктурдум. Ушул биз жолуктук, вообще проект ошого себепкер болду. Ал Инстаграмдан жаздыбы сизге биз жолуктуктан сизди көрдүм деп? Сизге талапкер болуп барайын деди же? Кандай болуп таанышып калдыңыз? Мен негизи ошо талапкер болуп кел деп мен сүйлөшүп жүрдүм. Ошол жака алып келейин дедим, бирок тилекке каршы болгон жок. Анан өзүм дагы ошону ойлондум, то что мен баягы тишина любит счастье дегендей кылып, өзүм эле эме кылайын деп чечтим. Эмнеге? Бирок мен алып келгенге аракет кылдым. Ошону сүйлөшүп, ушул жакта эме кылып, мындай талапкер кылыпчы депчи. Анан бирок тилекке каршы андай болгон жок. Анан мен да ал баягы сыйладым да эмес. Тишина любит счастье деген сөз качан оюңузга келди? Мына ызычуу кылып деле счастье болотчу тил Мирлан менен. Жок, эми мындай кандай десем, кандай деп айтайын. Мындай жолугушуңуздарды айтып бериңиз, эми ал биз сизге сүйүнүп атабыз. Ата-энелер жолукту, мурда күнү так, ошо 9-ында жолугушту кылдык, ата-энелер жолукту, буюрса жакшы ал жагы. Таанышканыңызга канча ай болду? Эми азыр мындай эсептеп деле точно айта албайм. Жок, точно бир үстүртөдөн айтсаңыз билесиз, эми аралык. Азыр эми точно 10 күн болду, же 20 күн болду, же 1 ай болду. Эми ушугаса келбеген учурларымда ошо сүйлөшүп, ушул жакка эме кылам деп аракет кылдым. Эми ошондой болуп калды. Сиз мурда Амирге суроо берип кеттиңиз эле, сен шашкан жоксуңбу депчи демексиз. Мен суроо берсем болобу, Канат мырза? 16 күн эле шашып турсуз да, э? Эми Амир деген жаш. Мен шашайын деп койсуң. Мен жаш эмесмин. Анан баягындай. Алгыс кайсы жактан, сиз эмнеге биз жолуктук долбоорунан алып келген жоксуз? Анткени биз дагы сиздин той өткөргөнүңүзгө жардам берет элек, биринчиси болбосоңуз дагы. Рахмат ал жагын. Ушинтип колдоп жок эми. Ошондой чечилди баардык маселечи. Өзүбүзчө сүйлөштүк. Баарындай. Жашы канчада? Мен курактуу. Сиз курактуу. Мурда турмуш курду эле? Ооба. Турмуш курган. Биз жолуктук долбоорунан көрө алабызбы? Биздин жалпы көрүүчүлөр көрө алабы? Анткени элестетиңиз эми, сиз ушул убакка чейин Мирлан мырза деп чындыгында бай элдин оозунда алынып келдиңиз да. Анан мен эфирден сырткары эле чыгып эле үйлөнө берейин дегенде да биздин көрүүчүлөргө да кичине бай жоопкерчиликсиз мамиле болуп калып атат да. Жок дегенде биздин 1-2 эфирге алып келип, ошол жубайыңыз менен келип конок болуп кеткенге даярсыздарбы? Эми азыр алдын ала айта албайм, эртең буюрса жубайым болсун, ошондо дагы бир баягы сүйлөшүп эме кылып көрөйүн. Той качан? Так 17. Биз жолуктук долбоору чындыгында эле күн сайын кызыктуу болуп жаткан убагы, анткени Мирлан мырзаны да биз чын жүрөгүбүздөн сүйүнүп, деп кол чаап куттуктап коелучу. Чындыгында бул жака келип мындай эмоциясы менен көргөзүп өзүнүн сүйүүсүн таппаса дагы эфирден сырткарыда биз себеп болуп турганыбызга чексиз кубанычтабыз, Мирлан мырза. Рахмат. Ошондо 17-си той коюлуптур. Нике качан кыйылат ошондо? Же нике кыйылып жашап атасыздарбы? Жок. 17-си алып кетесиз ошондо, качан биздин чыгарылышка келесиздер ошондо? Кийинки чыгарылышка көрө алабызбы? Эми аны азыр эч нерсе деп пока айта албайм. Ошол жубайыман сурайын дейсизби? Акылдашайын. Негизи мен өзүм дагы ошо алып келбейм, чыгарбайбым деп эме кылгам, чечип койгом да. Анан бирок бир ооз ушундай деп айтып дагы бир ойлонуп караштырып көрөлү. Ошондо биз сиз менен биз жолуктук долбоорунан коштошот экенбиз да. Ооба. Ооба деп койм мен. Мен сүйлөп койсом, Мирлан кушпо бек болсун, эртең эле айта береличи. Рахмат. Чындыгында сүйүнүп атабыз. Бирокчу Канат мырза менен эмени сурайын деп атам да.
бизге деле мисалы сырттан толтура жазгандар. Бир айдын ичинде үйлөнүп кетем, бир айдын ичинде монтем, сен мага жактың, эчтекеңе карабай алам дегендер толтура да. Анан биз сразу жазабыз. Жок, эч кандай бир айдын ичинде күйөөгө тийбейм сага. Сен келесиң, ошол жактан бир айдын ичинде алып кете аласың деген сыяктуучу. Анан ошондо мен ойлоп атам да, биз сүйлөшүп эле сырттан деле жолугуп, эми турмуш куруу бул оңой нерсе эмес да. Биринчи билишип, сиңишип, бүткөндөн кийин анан тойго даярдык болот. Анан да жакшы, эбет, адашып кеткен жокмун. Анан ошондо кандай болуп атат да бул жагы? Ушундай Жо, Айзадан суроосу аябай туура болуп кетти. Айзада айым мисалы өзүнүн бактысын табыш үчүн мындай жоопкерчиликтен кайтпай, бир айда үйлөнөм деген балдардын баардыгына отказ кылып, эфирден өзүнүкүн күтүп атат. Сиз сүйүп калдыңызбы, же жөн эле үйлөнүп алайын деп үйлөнүп алдыңызбы? Кыскасы, баары жакшы. Камсанып болбодук. Мисалы балдар жазат да, мени бир эле көрүп туруп сүйүп каласың депчи. Анан мен коркуп атам да, жок. Тияка кел, ошактан бир көрүп сүйүшүп эле, анан жетелешип чыгып кетели депчи. Эми кайсы бир учурда баягындай сүйүү болот, анан сүйүүдөн кийин махабат болот дегендей, кыскасы баары жакшы. Не ойлойт, жок. Жок, Айзада, сен өтө туура айттың да. Просто мен ойлойм да, адамдын өзүнүн дээринен болот да. Кээ бир адам, мындай, например, биз жолуктуктун редакторлорун биз сыйлайм. Мындай 2 жүздүү болгум келбейт, бул жакта күлүп отуруп, анан сырттан кайра өзүмдүн отношенияларымды кургум келбейт. Ушул жака келдимби, ушул условияларга макул болдумбу, сыйлап отурабыз бизчи. Силер дагы Мирлан мырзаны көрүп пример кылып, анан сырттан сүйлөшүп баштабагылай. Мен сүйлөп коеюнчу. Ассаламу алейкум. Катышуучулар, Мирлан мырза куш келипсиз. Анан бул жактагы мен 4 парага айта кетет элем, сонун көрүнүш мындай силер суктануу менен карап отурам да, келгенден бери ушуларга токтоло кетейин. Биринчиден катышуучулар жана ошондой талапкерлер куш келипсиздер. Айта кетчү нерсе, Мирлан мырза куш боңуңуз бекем болсун. Мен сизге чын жүрөктөн бакыт каалаймын. Буюрса бактылуу өмүр сүрүңүздөр жеңем менен. Анан тойго чакырганды унутпаңыз, эми ушунча бир туугандай эле болуп калдык баарыбызчы. Чогуу эле келгенбиз дегендей, тойду бүгүн угуп атабыз. Бул жакта Айзада туура эле айтты, бирок эми негизи чын-чынына караганда балким сиздер ошол жактан туура көрүп, бактыңызды ошол жактан тапкандырсыз. Эми ал жакка жеке жашооңуздарга аралаша албайбыз. Эми негизи бактылуу болуңуз, бакыт каалап коеюн деп ушул нерсени айтып коюм. Бакыт каалайм деген сөзүңүз эми өттү да. Ошол. Саламатсызбы? Өзүңүздүн бактыңызды тапканга. Сиздин айта турган сөзүңүз бардыр балким. Балким көбүрөөк сүйлөйттүрсүз сиз. Жок. Өзүңүздүн бактыңызды тапканыңызга биз кубанычтабыз. Анан мен негизи жана сизби же Ырыскелди экөөңүздөрбү кандай? Жок. Акыркы убакта интернет желесинде Ырыскелди экөөңүздөрдү көп көрүп калдык. Менин сүйүм, тунук сүйүм деп Ырыскелди сизди карап алып, ырдап сүйлөгөнсүзбү же ырдагансызбы? Аппак сүйүм деп. Мен негизи бүгүн Айзада эжеге айтып кетейин дедим эле. Не болсо да менден жашы улуу, эжем катары сыйлайм, не болсо да бир жерде отурабыз, бир туугандай дегендей. Мен ошол күнү мисалы айтканда, мисалы сиз тандабайсыз деп мен айткан жокмун да. Просто ошондой болсо кала аласызбы деген ой болгон да. Анан мен сиздин жашыңыз өтүп калды, сиз тандабашыңыз керек деген ой болгон жок. Сиз деле жакшынакайсыз, бизнесиңиз бар, өзүңүздүн эмеңизге турган адамсыз. Сизди андай деген оюм жок. Сизде ошондой ой калыпташып калган окшойт деген ойда мендечи азыр айтканыңызга караганда Динара Гулиза дегениңизге, эгер ошол сөзүмүзгө катуу тийген болсо кечирим сурайм, бирок сиз тандабайсыз, мындай типа андай деп мен айткан жокмун да. Ошол үчүн сизден кечирим сурайм. Ошол менин оюм, потому что кичине тарынып калгандай эле, жини келип калгандай, может мен Мирлан мырзабы же Айзадабы? Жашым бичө болуп, мындай эме болгондой болуп калыптыр да. Ошол үчүн сыйлайм дегендей эле ой менде. Мирлан мырзага калып тилек айтып кетейин эми. Буюрса пут болсун, кушпай бекем болсун деп айта турган күндөргө жетели.
Бирок бир аз чыдап койсоң болмок. Бир сезонду аяна чейин бүтүрүп, анан кийин сырттан үйлөнүп кетсең жакшы болмок. Эми редакциялардын баары уруксат берип аткандан кийин бактылуу бол. Айта турган сөздөр көп болчу, унутуп калды. Кыскасы бактылуу бол. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Буюрса эми кандай болсок дагы аяшы менен бактылуу бол. Ошону айтсам болду. Рахмат. Улук сүйлөйм деп аттыңыз беле? Улук мырза, келиңиз, эми кайгылуу сөздөрүңүздөн баштаңыз. Бул жакта мен ойлонуп кеттим да, мисалы Амирге деле айтып калчу да. Мирлан мырзачы ушундай деп. Амир деген балким жаш болсо деле, жашта эле бул жактан баарыбыз жашка эле асыла бергенбиз. Дайыма эле ошол нерсе да, жашта ал Амир деп. Амир жаш эмес азыр, Амир деген 23-22. Моякта жаш балдар деле жок да азырчы. Эң асы 23 жашка чыгып атат, 24кө чыгып атат. Анан жашка асылганда бул жактан биз мисалы Амир экөөбүз мисалы тыштан эч ким менен жолуккан жокпуз. Башкалар да бизден улуулар болсо жаман көрбөңүздөр. Сыйлайбыз биз да катышуучу улууларды. Сиздерде болуп тыштан жазса биз эч кимге жооп бербей, өзүбүздү ушул правиласы менен НТСтики менен биз кабыл алып, ошол бойдон эч кимге тыштан жолукпай, кыздар менен, жаскан кыздар менен эч кимге жолукпай, биз өзүбүздү достойно туруп берип атабыз, жаш болсок да. Ошондуктан экинчи жашка асылбай, тыштан жолукпагыла деп мындай сөз айтпай эле коюңуздар деп ойлойм. Анткени дайыма айтылып атат да ушул сөзчү. Улук, мындай, бул жака келе албаган кыздар бар. Бири ошону билип алсаң, жаштар силерге келе берет, бирок бизге именно биз курактурга келе албаган кыздар бар. Ошондуктан сырттан ошол жакшы кызды өткөрүп албаш үчүн, колдон учуп албаш үчүн Мирландыкы да бир чети туура. Ошону силер түшүнгүлө болду. Мирлан байкеники туура бактылуу болсун, бактылуу болсун. Бирок эми сабырдын түбү сары алтын деп коет, биз деле могакта жөн отурган жокпуз да. Ого биз деле сабыр кылып барыбыз отурабыз. Биз ошону эле айтып атабыз. Кичине мындай правиланы бузбай, проекттин правиласын бузбасак жакшы болот эле деп айтып атабыз. Көрдүңүзбү, Мирлан мырза? Эми башка катышуучулар дагы сизди туурайбыз дейт да, мисалычы. Улук мырза сизди туураса, ал күндө 26 кызга жолугушу мүмкүн. Эми жанагындай улук кыргызда жакшы сөз бар. Туура жагынан кабылыңыз. Эми баягы өрдөктү туурайым деп каздын буту сынтыр болбой, иним. Сен баягы ушул биз жолуктун эң красавчик, сен жакшы мырзасың, сага ишенебиз. Сен мына буюрса менин ордумда эң чоң ата сен болосуң. Эч переживать этпе, баары жакшы. Мына Амир дагы кетип баратат. Жаш болсо дагы жаш болгону менен акылы Кудайга шүгүр, өзүн алып жүрүсү. Анын ал мен баягы возрастка ылайыктуу кылып сүйлөгөм да. Анан сен эч терикпейдим. Сеники алдыда, сен жашсың. Сизге бакыт. Сизге бакыт каалайм. Тойго чакырыңыз. Чакырбасаңыз да мен барам. Бир көчөдөн эле жашайбыз да турабы. Сизге барам. Ошол жактан сиз мындай кылбайсызбы? НТСте катышуучулар видеого тартпаңыздар. Азыр элге көрсөтпөйм деп атпайбы? Мисалчы, ошол жактан мен көрсөткөнгө болбойт, тартпагыла дебейсизби? Эми ананып кетейин, бөгүм. Ага чейин жашайлы. Жо, сиз ага чейин жашайлычы дейсиз. Мирлан мырза, сиз эртең күнү үйлөнбөй калдым деп келсеңиз деле таң калбайм да мен. Уже 17 декабрь мына. Жакынкы арада эле уже тоюңуздар. Ой, эми айтпадымбы, то что 17 декабрь уже бүт баары сүйлөшүлдү. Ал ошон суроо тоюңузга барганда видео тарткан болобу? Эми ал нерсесин жооп бербедимби? Ага чейин чакырбайм деген сыяктуу болуп атат, Барыңыздар деген сыяктуу болуп атат. Мен өкүл апа кылам дедиң эле го сен. Эмнеге мага айтпадың аны? Буюрса эми көрсөтпөйм мен баарыңар менен. 4 күн эле калып турго, качан өкүл апа кыласың? Мен да даярданышым керек да сарпай кийиттериме. Хорошо, эфирден чыгарышып ойлогон. Жок, ушул жерде айт, сен өкүл апа кыласыңбы, кылбайсыңбы? Биз жолуктук долбоорунун жалпы көрүүчүлөрү, чындыгында Мирлан мырза биздин эрежебизди бузду. Анткени өзүнүн бактысын табам деген адам биз жолуктук долбооруна келбей деле тапса болот. Мына биздин катышуучуларды айтып кеткенде, өздөрү ар бир адам, ушул ар бир катышуучу жоопкерчиликти сезип, сырттан бир дагы талапкер менен тааныштырбастан биздин эфирге чакырып отурат. Бирок эми Мирлан мырза өзүнүн жашы чындыгында шашыш керек болуп калды. Анткени Кудай буюрса 40 жашында белгилей турган убак жакында эле келет деп ойлойм. Биз эчтеке дей албайбыз, НТС телеканалы менен биргеликте бир гана бакыт каалайбыз, бирок эң негизгиси кандай болсо да Мирлан мырза эфирден жөн эле кетип калбастан сырттан болсо да бактысын таап кеткенине биз чын жүрөктөн кубанычтабыз. Биз жолуктук долбоору Мирлан мырза, сиз жубайыңызды өзүңүз эле алып келбей атасызбы, же өзү келбейм деп атабы? Өзү дагы келбейм деген. Анан баягы мен өзүм дагы каалаган жокмун аны нерсени. Баягы
ниетке жараша болот экен баардык нерсе. Ооба. Сиз деген эл адамы болгум келет, элдин алдына чыккым келет деп ушул жака ниет коюп, ушул жактан табам деп келгенден кийин сиз да жоопкерчиликти алып, сиз дагы аракет кылыңыз, бир жолу болсо дагы биз жолуктук долбооруна конокко келгенге. Анткени жакын карада Амир менен Нагиманын тою. Ошондо биз сиздерди конок катары күтөбүз. Анда кол чабуулар менен Мирлан мырзаны биз жолуктук долбооруна сыртка узатпай биринчи белегиңизди тап келиңиз. Бул мага. Урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, биз НТС телеканалы менен биргеликте жана Анжелика Кайратовна экөөбүз сөз бергенбиз. Биз жолуктук долбоорунан ким биринчи үйлөнсө ошол катышуучунун тоюн 80-90% көтөрүп бергенге даярбыз дегенбиз. Бирок тилекке каршы сиз экинчи болуп калдыңыз. Жакын карада Амир менен Нагиман тоюн болушунча колдон келишинче жакшы өткөргөнгө аракет кылабыз. Ал эми ушул колубузда турган биз жолуктук аттуу ушундай торт жалпы биздин демөөрчүлөрдүн атынан жана НТС телеканалынын атынан сизге болсун. Ар дайым жашооңуз таттуу болсун, ширин болсун. Буну жубайыңызга сөзсүз түрдө ооз тийгизип коюңуз. Буну жегенден эфирге келип койсун. Биздин соңку чыгарылыштарда дагы Айдай менен Бегимбайдын ортосунда мамиле такталбай калган, тастыкталбай калган. Ошондуктан биз Бегимбай менен Айдайды бул жака чакыргым келип атат. Келиңиздер. Кандайсыз Бегимбай мырза? Ассаламу алейкум, Канат мырза. Катышуучулар кандайсыздар? Сөздүн башында эле Амир менен Нагимага бакыт каалап кетем. Орусча айтканда и в горе, и в радости до самой старости дегендей бактылуу болгула. Мен жалпыңыздардан кечирим сурап кетем. Мурдагы өткөнкү эфир боюнча. Ошол эфир мага мен үчүн мындай күтүүсүздөн болгондуктан растерялся, орусча айтканда. Күтүүсүз болду. Анан эфирдин аягында айткандай эле жолугуп сүйлөштүк. Бирок ал нерсе менин, анан Айдайдын, анан тил кыздын үчөөбүздүн эле маселебиз болгондуктан үчөөбүз эле жолугушубуз керек болчу. Бирок Айдай подружкасы менен келди, тигил кыз да подружкасы менен, ошондо 4 кыз менен жалгыз отурдум, ошол эле сүйлөшүп. Ондой жакшы сүйлөшүп келаттык, анан тигил кыздын подружкасы чагалып эле жакшы келаткан нерсени шатайт этип, ошентип провокация кылып баргандай. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга салам. Амир, Нагима, бактылуу болуңуздар. Бакыт каалайм, аябай сүйүнүп атабыз чын жүрөгүбүздөн. Канат мырза, саламатсызбы? Эми бул жерде ооба үчөөбүз жолугуп сүйлөштүк. Эми үчөөбүздүн маселебиз болгондон кийин үчөөбүз айтылат. Бегимбай мырза айтып атпады эле, ал Айдай деген менин үчөөбүз жолуккандан кийин менин көзүмө карап калп айта албайт. Үчөөбүз жолугалы, мен сага ошол жерден далилдеп берем деген. Анан макул дедим. Макул деп үчөөбүз жолуктук. Менин жанымда ошо курбу кызым бар болчу. Ал Айдай дагы эжеси менен келген экен, эжеси экен. Анан ал жерден алар сүйлөшкөн деле жок, эч нерсе деп, только үчөөбүз сүйлөшүп аттык. Көзүмө карап калп айта албайт деген. Калп айтпай эле ошо чын айтып эле баарын бетине эле коюп берди. Сен койчу ушинтип эле айтпадың беле? Айдай жөнүндө жанагындай айткан сөздөрүңдүн баары тең эле чын эмес беле? Ошентип айтпадың беле? Экөөбүз жолукпадык беле деп баардыгын ачык эле айтып берди. Анан ортобузга тигилерди кайра кийлигиштирип, мындай өзүңүз эң негизгиси өзүңүздү күнөөлүү кылбашыңыз керек экен да, сизчи. Баары күнөөлүү экен, сиз эмес, сиз күнөөлүү эмес экенсиз да ошондо, сиздин оюңуз боюнча. Ошол эле жолугуп сүйлөшүп отурганда мен болгон нерселерди болгондо эле мойнума алдым. Болбогон нерселерди болгон эмес деп эле айттым, туурабы? Сиз ошол жерден мага мындай бир дагы нерсени серьезный карап далилдеп бере алган жок. Мен ошентип качан айттым эле? Мен ошентип айттым беле сага? Качан деп элечи. Досуна дагы чалды, же ал досу дагы кыратып бир нерсени айтып бере алган жок. Ошол. Айдай өзүң билесиң, ошол эфирден кийин бул жактан чыкканда
катышуучулар менен мындай отурганыбыз бар. Ошол жерге досум чакырып берген, алдыңа коюп берген, бүт сүйлөп берген. Бирок өзүң ишенгиң келбесе мен эмне кылышым керек? Ишенгиң келген жокпу? Мен эмнеге ишенишим керек? Мен ошол жерден мунун сүйлөгөнү башкача, тиги Айдайдын сүйлөгөнү башкача, экөөнүн сөзү бири-бирине дал келбейт. Сен айтпадың беле дейт тигил, бул айткан эмесмин дейт, кимисине ишенеримди билген жокмун чынында. Ошондо сиз экөөнө тең ишенген жоксуздар же? Экөөнө тең ишенген жокмун, себеби бетме-бет келгенде дагы мындай билинет го көп нерсечи. Ал кыз мени жакшы көрөт деп айтып атпады беле? Ал кыздын деле муну сүйүп, аябай жакшы көрөт атканын деле көрө алган жокмун. Мындай нейтральный эле отношение кылат экен да. Аябай жакшы көрүп сүйүп атканы негизи мындай кыздар бири-бирибизди байкайбыз го, сразу ал билинет. Андай деле эч кандай эмоциясын көрө алган жокмун. Ал кыз анда эмне себептен? Сурадык, эмне максатта мага бул нерселерди айттың? Эгер десем аны жакшы көрбөсөң, ичиң күйбөсө, анда эмне себептен айттың мага бул нерселерди десем, эми жанагынча элдин арасына барып алып анан ушундай кылып атканы туура эмес го, женская солидарность деген бар го, мен ошол үчүн айттым деди да. Анан экөөнүн тең сөзүнө ишенген жокмун, айттым экөөңөргө тең ишенген жокмун, мен кимиңерге ишенеримди билбей атам азыр деп, анан мындай негизи бул мамиленин башы эле мындай ызы-чуу менен баштап атса, аягы деле жакшы менен бүтпөйт болсо керек. Негизи мамиленин башы ызы-чуу менен башталып анан аябай бактылуу жашап кеткендер көп да. Менин көзүм жетпейт. Наоборот, башында аябай бактылуу жашап анан ызы-чуу менен бүткөндөр көп, эми ар кандай да. Эми сиз кыздардын арасынан кандай мокок болуп калдыңызбы сөзгө? Эми сөзсүз түрдө кыздардын негизи мырза менен кыз бири-бирине айтыша келгенде биз мырзалар көбүнчө унчукпайбыз да. Унчукпай ошол нерсени баягы кызга мындай доказать этип бериш аябай оор да мырзалар үчүнчү. Ошондуктан көп жерден биз мырзалар унчукпай эле коебуз да. Балким Бегимбай ошон үчүн унчуккан жок. Эми мен тең тайлаш эмне болом? Кыздар болсо бири-бирине катуу кыйкырып айта алат, бирок эркек киши кыйкырса дагы балким провокация болуп дагы башкача сөздөр кетмек да. Эми эмнеси болсо да ал нерселер, ал жумуштар өткөн нерсе, прошлый. Буга чейин, долбоорго чейин болгон баары. Аны тиги кыз деле айтты, бул деле укту. Ошол. Өткөндө акыркы туулган күнүңүздө торт үйлөгөн видео качанкы видео бул? Ошол видеону эфирден кийин Айдай чыгарыптыр Инстаграмда 10 ноябрда болгон деп. Жолукканда үчөөбүз ошол нерсени да мен тастыктап далилдеп бердим. Ал 10 ноябрда эми элестетсеңер өзүңөр, мен бул жерге келдим талапкер болуп Айдайга. Анан я не такой крайний человек, чтобы сен менен таныштыкта жүрүп, анан башка кыз менен туулган күн тосупчу. Ал эркектикке эле жатпайт да. Элестетсең? Ал качанкы видео ошондо? Сентябрда болду. Сентябрдын аягында болчу. Сентябрдын аягында. Сиздин туулган күнүңүз канчасы ошондо? 10 ноябрь. Кайсы нормальный адам мындай туулган күнү болбосо эле свеча үйлөй берет я туулган күнүм менен деп. Аны эмне себептен сентябрда үйлөдүңүз торту? Ал мындай по приколу эле тартылган видео болчу. Ишенгиңер келбесе ишенбей эле койгула. Бегимбай мырза өзүнүн мындай бактысы менен күрөшүш үчүн балким мурда ката кылып койгондур да. Бирок ар бир мамиледе каталар болот. Бирок бул көзгө баса турган аябай чоң каталардын бири эмес. Балким бул нерсени балким сиздер экөөңүздөр жакшы бири-бириңиздерди түшүнгөндө эфирге келбей деле чечип кое турган нерсе болчу. Бул эфирге чыгарбай деле чечип кое турган нерсе болчу. Бегимбай сиз айткансыз, мен Айдай менен жолуктуруп до конца аягына чейин барам депчи. Сиз эмне максат менен айттыңыз эле? Ошол нерсени эле териштирип коюп аягына чейин барам дедиңизби же Айдай менен бактылуу болуш үчүн аягына чейин барам дедиңизби? Экинчи айткан сөзүңүз туурараак болот. Анткени жолугушуудан кийин да бир нерселер болду. Аны Айдай өзү жакшы билет. Эмнелер болду жолугушуудан кийин? Аны айтпай эле коебуз го дейм. Айтпай турган нерсеби? Мен чыгып кетип баратсам, болду токтотолу деп жашынакай айтып түшүндүрүп чыгып кетип баратсам, аркаман чуркап келип алып, мени ошол жерден күч менен кучактап туруп алды да. Мен кой бериңизчи деп ошол жерден кыйкырып, мындай алым жетпей калды да, чыккангачы. Анан кайра ошол менен жанымда дагы жакшы курбум бар болчу, болбосо ошол жерден билбейм мен мындай коркуп да кеттим бир чети. Анан машина келмек бизди алып кеткени, ошол машинаны остановкага чейин барып анан күтүп отурганбыз. Ал жака чейин ээрчип барды. Анан барып алып, эмнегедир бир мындай кызыктай нерселерин көрүп калдым да.
барып алып эле ал жактагы адамдар менен сүйлөшүп эле эже кандай эстеп элечи ар ким сүйлөшүп атты да, бир мындай ал мага кызыктай көрүндү. Анан остановканы чапкылап ошондой бир характерлерин көрүп калдым да. Остановканы кандай кылып чапкылап? Остановканын скамейкасы бар го, отурганчы. Ошол жакты чаап жиберди да. Анан кийинде эле мындай өзүн кармай албаган адам болсо билбейм кандай болот. Балким сизди сүйгөнүнөн. Мындай адекватный адам деген андай нерсени кылбайт да. Эми андан жаман нерселерди кылгандар бар, бирок эми остановканы чапкандай мабы. Толтура элдер бар болчу ал жерде. Толтура элдер бар болчу? Ооба. Чынын айтканда бул жактан саламатсыздарбы? Бул жактан мен Бегимбайды башында Бегимбайга каршы айтып аткам, бирок Бегимбай Айдайды чындап жактырган сыяктуу сезилди мага. Анткени мага күн сайын чалып, Айдай менен бир жолуктуруп койсоң ошону сүйлөшүп аракет кылам. Мен Айдайды чындап жактырдым. Мен азыр Айдайсыз жашоом кызыксыз болуп баратат деп күн сайын чалып аттым, туурабы Бегимбай? Чалып айтты чындап. Мен Айдайдан тиги кыздарды көрө албайм мен. Ал кыздар менен жетелешип, биз жолуктукка чакырсам да экинчиге чакырып, участник болуп, ошол кызды чакырсам да мен аны кабыл албайм. Мен вообще эч нерсе болбойм. Мен азыр Айдай менен жолугуп көрөм, болбосо эч нерсе кылбайм деп мага кайра чалат. Азыр дагы деле ошол ойдосузбу? Аягына чейин Айдай менен. Эми Айдайдын жообун угуп көрөлү. Мен ошондой эле жообумду айткам негизи. Кандай жооп? Андан кийин деле өзүңүзгө деле айтып аттым жообумду. Жок, токтотобу деп эле мага мындай ызычуу. Ошол күнү үчөөбүз жолукканда бул токтотобу деди сразу. Анан мен айттым, шашпа дедим. Эфирге чейин дагы 3-4 күн бар, ошого чейин дагы ойлонуп, дагы убакыт бар, анан шашпай эми чечим чыгарасың деп айткам. Азыр деле ошол оюнан кайткан жок окшойт. Ошондой эле айткам, мен антип эзилип кечке ойлонуп отура бербейм. Сразу эле чечим чыгарам, мен чечим чыгаргым келсе, эмнени каалап атсам, ошол чечимди чыгарам деп. Понял. Ооба. Биз дагы убакытты созгубуз келбей жатат чындыгында, бирок Айдайга мен суроо бергим келип атат. Айдай, сиз ушулга чейин Бегимбай менен сүйлөшө электе да мурда мамиледе болгонсуз да. Болгом. Анан эмне болуп сүйлөшпөй калдыңыз эле ошол? Буга чейин биз жолуктукка келгенге чейин мамиледе болгом. 1,5 жылдан өтүп 1-2 жылга жакын. 1,5 жыл 2 жыл сүйлөшкөнсүз, Ооба. Негизи азыр ойлонуп көрсөм, мен ал адамды ошо жакшы көргөн окшойм, бирок сүйбөп турмун деле окшойт да. Жөн эле көнүп алып, анан жанында жүрө берсем керек да. Кое бере албай, кетире албай элечи. Анан ошо экөөбүздүкү мындай серьезный отношения болгон, үйлөнөбүз деп ошол убакка чейин барганбыз. Ата-энелер тааныштырылган, эки үй бүлөнүкү тең. Анан ошо бири-бирибиздин үй бүлөбүз менен таанышкандан кийин дагы мындай кандай десем, мен ошондо түшүнүп баштадымбы же ошондо көзүм ачылып баштадыбы билбейм. Мындай экөөбүз ал менин адамым эмес экенин түшүнүп калдым да ошондо. Эч кандай менде сиз кечире алган жоксуз, уруштуңуздар беле ортодо, мисалы урушуп? Жок. Сиз жөн гана менин адамым эмес деп эле кетип калдыңыз, Ортобузда эч кандай уруш болгон эмес. Мен ал адам жөнүндө дагы жаман сөз айткым келбейт. Жакшы, өтө. Болгону экөөбүз бири-бирибиздики эмес экенбиз. Ошол. Эч кандай урушпай эле жөн гана ортодо мамиле аяктаган. Ооба. Бир поддержка сөз айтып койсом болобу? Мен көрүп турам, өкүнүп атасың. Эми ар бир адам жаңылат. Ушундай Айдайдай кызды колунан мен деле эркек болуп туруп ушундай кызды колуман чыгарсам мен деле өкүнүп калмакмын. Мен сага бир мындай эле айткым келип атат. Маңдайыңа тагдырга жазылган болсо, экөөңөр миң ажырашсаңар дагы по-любому жолугасыңар. Эгер бири-бириңердин маңдайыңарга жазылбаган болсоңор, анда жолукпайсыңар. Бирок эч өкүнбө, сен дагы чөкпө. Бегимбай, сиздин эми мындан аркы максатыңыз Айдайдын сөзү сизге түшүнүктүү болду окшойт. Ооба. Мен негизи бул жакка келерден алдын Айдайды көрүп, жактырып, искра чачылып анан келгем негизи. Келип анан тааныштыкта жүрдүк, ошол тааныштыкты кыз жигиттик маселесине дальше өткөрүп, андан ары үй бүлө деген ошондой арканды узун таштап келгем негизи. Анан мындай болуп кетет деп эч ким ойлогон эмес. Айла жок экен, баш бешине жазылган көрөт экенбиз баары бир. Ошол. Биз жолуктук долбоорунун алып баруучусу катары мен дагы өзүмдүн ой пикиримди айтып кетпесем болбойт.
Эми биз бул жерден Бегимбай туура иш кылды деп сөзсүз түрдө айтпайбыз. Бегимбай туура эмес иш кылды. Бирок ошол нерсесин актаганга, бирок мен ушул нерсени туура эмес кылып койдум деп кайрадан барып беттештиргенге жана өзүнүн жакшы көргөн сезими үчүн, сүйүүсү үчүн аягына чейин чыкканга Бегимбай мырза чындап аракет кылды. Аны баардыгыбыз биз бул жакта катышуучулар да көрүп атабыз. Ушул убакка чейин деле талапкерлер келген, бир-эки эле сөздөр айтылганда дароо эле чечим чыгарып кетип калган да. Бирок ушунча убакыт өтсө дагы Бегимбай бул жакка келип туруп, мен дагы да Айдай мага үмүт берсе, мен бул передачадан кетпейм жана Айдайдын жанынан кетпейм деген өзүнүн чыныгы сезимдерин биз көрүп атабыз. Демек Бегимбай чын жүрөктөн жакшы көрүп келген. Ал эми Бегимбай менен Айдайдын ортосунда болгон нерсе бул чоң деле көйгөй эмес. Чындыгында кыз жигит ортосунда мындан да жаман көйгөйлөр болот. Эгерде балким Айдай чын жүрөктөн жакшы көрбөгөндүр, ошон үчүн Айдай ушул нерсени чоң нерсеге айлантып эле Айдай Бегимбай менен тааныштыкты уланткысы келген жок. Аны баардыгыбыз билдик. Айдайдын кандай десем, жөнүн гана таанышып көрөйүн деген сыртынан карап балким орусча айтканда симпатиясы болгондур, бирок Айдайдын жактыруу сезими болбогонун биздин көрүүчүлөр да, жалпы катышуучулар да көрүп атабыз. Бирок Бегимбай ушундай баягы өзүнүн жакшы көргөн сезими үчүн аягына чейин күрөшкөнгө биз НТС телеканалы менен биргеликте азыркы убакта сүйлөшүп атабыз. Балким биз сизди экинчи сезонго катышуучу катары чакырышыбыз мүмкүн. Ошондуктан эми сиз да бул жака талапкер болуп келгенден кийин дагы Айдай мени карабай койду деп кетип калышыңызды каалабайбыз. Сиз дагы ушул жактан бактыңыздын тапканына биз себепкер болгонго аракет кылабыз. Бардыгы түшүнүктүү болду окшойт. Бул менин жеке оюм болду. Анда Айдай, сиз негизи ооба бул кичинекей эле нерсе, жашоодо мындан дагы чоң катачылыктар болот, анын баардыгын тең кечирген адамдар бар. Мен деле негизи кекчил эмес, мен анчалык мындай көңүлүмө бир нерсени алып калып, жүрөгүмө жакын алып, андай кылбайм. Мен эми биздин таанышканыбызга негизи 2 эле жума болгон да, ал нерсе болгонго чейинчи. 2 жуманын ичинде менди жакшы көрүү сезимим ойгонгонго деле жетишкен жок, чынын айтсам. Ооба, сыртынан карап мындай симпатия болгон, таанышып көрөйүн деп. Ал нерсе болгондон кийин ушу дальше уланткым келген жок. Андан ары сизге айтарым, өзүңүздүн бактыңызды табыңыз, жакшы адамсыз, өзүңүздүн тегиңизди таап бактылуу болушуңузду каалайм жана ишиңизге ийгилик. Жакшы сөз бар го Бегимбай мырза. Сени жакшы көрсө уу болсо дагы жут, сени жакшы көрбөсө бал болсо да унут дейт. Андыктан биз сизди жакшы көргөн дайыр талапкерди ушул жактан да күтүп калышыбыз мүмкүн. Биз сизди экинчи сезонго чакырганга дагы биз НТС телеканалы менен биргеликте дагы да сүйлөшүп жатабыз. Ал эми биз талапкерлерди ар дайым урмат сый менен тосуп алып, урмат сый менен узатканга биз өзүбүз дагы милдеттүүбүз. Андыктан биз жолуктук долбоору Бегимбай да келип өзүнүн сонун сапаттарын көргөзүп, өзүнүн болгон жакшы сөздөрүн айтып, чындыгында сизди жакшы көргөн көрүүчүлөр дагы абдан көп. Ошондуктан бул нерсе менен жашоо чектелип калбайт Бегимбай. Жигит болгондон кийин алдыга да кадам ташташ керек. Бул нерсе сизге орусча айтканда мотивация болуп дагы өсүшүңүзгө себеп болуш керек да. Андыктан кол чабуулар менен Бегимбайды биз жолуктук долбоорун узатып коелу. Балким эгерде Бегимбай экинчи сезонго катышуучу болуп келсин, Бегимбайды биз жолуктук долбоорунан көрөм дегендер болсо, сөзсүз түрдө ой, пикир, комментарий калтырып коебуз. Сага тартууладым жүрөгүмдү бүгүн. Ал эми талапкер болуп келип отурган биздин дагы бул жакта Гүл Кумар аттуу бикечибиз бар. Кол чабуулар менен келиңиз. Жакыныраак чакырып алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Куш келипсиз. Рахмат. Каяктан келдиңиз? Оштон. Микрофон жакыныраак. Оштон. Оштон учуп келдиңиз, Оштон эмес, азыр данный момент Москвадан. Москвадан келдиңиз. Москвадан эмне себептен ушу биз жолуктук долбоор үчүн келдиңизби, ошол катышуучу? Ошол үчүн дагы башка себептер менен да. Өзүңүздүн жашыңыз канчада, аты жөнүңүз, кайсы жактан болосуз? Атым Гүл Кумар, 31 жаштам, Ошо областынын Кара Суу районунан болом. Мурда турмуш курдуңуз беле? Кургам, 10 жашта кызым бар. Өзүңүздү кененирээк тааныштырсаңыз? Ошо азыр кызым Москвада калды, өзүм Москвада жумуш. Канча жылдан бери иштейсиз Москвада?
12 жыл болуп калды, эми барып келип. Турмушка чыккандан канча жылдан кийин эки жолго түштүм дейсиз? Төрөгөндөн кийин эле кызым 1 жашка жетпей эле. Себеп эмне себептен эки жолго түштүңүздөр ошо? Эми кандай десем, ал ошо Россияга иштеген кеткен бойдон үйлөнүп алган. Сиз Кыргызстанда калгансыз, Россия кеткен боюнча дайыны Ал жактан үйлөнүп алган. Ошондон кийин сиз жолуктуңузбу? 1-5 жылдан кийин. Жолуккан эмне жөнүндө сөз болду же жашадыңыздарбы? Ошо кайра жашайм деп келген, мен кеткен адамды кайра кабыл албайм. Ошо мен бүткөн. Бирок сиз турмушка түз карайсыз. Эмне жумуш кыласыз? Повар. Повар болуп. Канча жылдан бери иштейсиз? Ошо 8 жыл болуп калды поварда. 8 жылдан бери. Анан биздин катышуучунун эмнесин жактырып келдиңиз? Прям жактырам дебейм, мындай таанышып, көрүп, анан ошого карап. Мындай кичине сезим барбы? Эми билбейм, мен да аз тааныбайм, сезимде эле азырынча эч кимге койгон элек. Просто кызык таанышып дегендей. Бирок сырттан карап мындай жактырдыңыз да. Эми ооба. Келиңиз, сиз сүйлөп коесуз. Саламатсызбы? Атыңыз Гүлкумар дедиңизби? Атыңыз дагы аябай мындай башкача экен, необычный экен. 31демин дедиңиз. Мен чын эле бул жакта шок болуп турам. Сиз жана кирип келатканда мен сизди бир 25-26 жаштагы кыз деп ойлогом. Мен сизди билбейм, мен сезип атам, Талгат байкеге келди деп ойлоп атам да. Ким байкеге? Талгат. Талгат байкеге. Талгат байке эмес, бул жакта Нурдин байкеге экөө пара болчу да экен, ошо Нурдин байке. Рыскелдиге келди окшойт. Рыскелдини ойготуп койдуңарбы, уктап атса? Ооба, мен дагы ошону айтайын деп аткам. Негизи Рыскелдиге келди го деп ойлоп аткам. Рыскелдиге келе турган болсо, чындыгында келген бар эле Рыскелди менен эле океанга келип. Жок, чындыгында чын жүрөктөн бакыт каалайт элем демек мен. Куш келипсиз, Гүлкумар. Саламатсызбы? Анан бул жактан эмне силерге бирөө жарым айтты же угуп калгансыңарбы? Ушундай эле сезилип атат да магачы. Рыскелди деп анан канатта мени карап коет, Рыскелди десечи. Эми мага келсе куш келипсиз деп кабыл алабыз, эми отуруп саламдашабыз, турашабыз дегендей эле айттыңыз го сиз. Жок, эгер мага келсечи, анан менин оюм эми Нурдин байкеге келиши мүмкүн, же болбосо бул жерде жигиттер көп, жолдошко келиши мүмкүн. Нурдин мырза унчукпайт го. Ооба. Бергилечи. Дароо эле микрофон жулчу эле. Москвадан келебиз дегендер көп болгон, чындыгында. Келебиз, барам депчи айткандарчы. Эми келсе келди, сүйлөшүп көрөбүз, таанышып көрөбүз. Мен бирок оюмча Талгатка келди деп ойлоп аткам да. Бирок 40% аял жакка болот да, 60% өзүм жакка болот. Кош келиптирсиз. Атыңызды укпай калдым. Гүлкумар. Укпай атам мен. Гүлкумар. Эми негизи Рыскелди, сен талабыңда канча жашка чейин кабыл аласың? 58 жашка чейин. Мен айткам, эфирден айткан эмесмин, мен көпчүлүгү мен прямой эфирге чыкканда деле, башка калганда деле 18 жаштан 23 жашка чейин же болбосо 22 жашка чейин деп эле айткам. Анда биз убакытты дароо созбостон Гүлкумар айым, сиз кимге келгениңизди айтсаңыз болот. 60-70% туура чыгып атат бияктан. Ошо Нурдинге. Биз жолуктук долбоорунда Нурдин мырзага талапкер качан келет деп көрүүчүлөр да күткөн, жана биз дагы аябай кызыгып күткөнбүз. Нурдин мырза, бүгүн да чачыңызды өзгөчө жасаганыңыздын бул себеби бардыр. Балким же сиз сырттан чакырып алдыңызбы? Жок. Чакырганбыз албетте, бирок билген эмесмин бияктан келерин. Биринчи жол көрүп атасыздар. Биринчи жол көрүп атам, ооба. Мындай нерв болуп эле карасаңыздар, бири-бириңиздерди жылмайып карасаңыздар, мындай жакшы сезимдер менен. Анда биз отуралы дагы. Кимиңиздерде суроо бар? Нурдин мырза, сизде суроо барбы Гүлкумарга? Саламатсызбы, Гүлкумар айым, туш келипсиз. Жакшы келип алдыңыздарбы? Канча күн болду келгениңизге? 3 келгем. 3 келипсиз, жакшы. Мен негизи талапкерлер көп чакырып жүрдүм. Анан Москвадан келебиз дегендер да көп болчу. Анан келе албайсыңар, духуңар жетпейт дечи. Духуңуз жетип келгениңизге рахмат. Бирок мен бир суроом бар да. Кайта сиз в дальнейшем Москвага барып иштеп жүрө бересиздерби же кандай? Если кала турмасам калам, если болбосо кетем да иштейм.
Мен Россияда тогу иштеп жүрдүм 4-5 жылдай. Көңүл калып, анан черный списокко кирип келгем да, атайын экинчи барбайын депчи. Атайын черный списокко киргем, что барбас болайын депчи. Катышуулардан суроолор болсун анда. Жок, эми Нурдин мырза дароо талкунданып кирди окшойт. Гүлкумар айым, сиз мен эч нерсесин жактырбай эле келдим дедиңиз да, бул кандайча эч нерсесин? Жок, кайсы мүнөзүн жактырып келдиңиз сиз? Мен сүйлөгөндө нормально сүйлөйт, болгондо айтып. Эми баягы эзилип, ояк бияк сүйлөгөндөрү жакпайт, чынында ошо. Тарс эле. Болгон. Бирок Нурдин мырза эзилип сүйлөөнү жакшы көрөт да. Бул прям келген талапкерлерге эзип суроо берет да, аябайчы. Жок, ошентип бериш керек да, болор болбос суроо бербей. Даана так суроо берген үчүн, суроосу үчүн эле жакшы көрүп келдиңизби? Балким боюн, балким көз карашын, жакында эле жаңы iPhone алды, балким ошону угуп калдыңыз. Жок, мен эч кимдин эмесин сайттарынан билбейм, көрбөйм да эч кимди сала. Нурдин мырзаны көрбөйсүзбү сырткары? Жок, просто эле эмеден YouTube'дан эле силер эмегенде көрөм, ато деп ар кандай сайттан көрбөйм да. Нурдин мырза 3 жол турмуш курган билесиз да. Анысын уктум. Ошого карабай келдиңиз, Эми жашоодо болот да баары. Демек сиз жакшы көрөт экенсиз, мен билдим. Менде суроо бар эле. Куш келипсиз дагы бир жолу Гүлкумар айым, Москвадан атайын келип отурасыз. Бул да болсо Нурдин мырзаны сыйлап, жана ушул эле биз жолукту долбоорду сыйлап, ушул жерге келип, кадам таштап келип отурасыз. Нурдин мырза, мен ойлойм, сөздү сүйлөшүп, мамиле кылып көрүңүздөр, балким бул жашоодо айтып атпайбы, ар бир нерсе болот деп. Жакшылыкка деп жоруп койрайлы азырынча. Буюрса козу соет экенсиз да, ошол нерсени айтып коеюн. Ушул жактанчы мен негизичи чын козу сойгон жактан унчукпай эле коеюн дегем, өзү күнөөлүү. Мисалы мен козу сойгон жактан отурдук, сонун жедик. Анан бирок улук менен Рыскелдиге бергенбиз да. Өкө билбейм, катуу айтсам кечирип коелу, бирок чын шым кийбейт окшойт акыркы күндөр. Рахмат, жакшы айттыңыз. Жаман айтсам кечир. Жок, эми айткандан кантип кечиrim сурайсыз? Сиз демек сиз өз милдетиңизди аткардыңыз, бирок кийинки милдет улук менен Рыскелди болчу. Талгат экөөбүз коюп берип, анан Рыскелди менен улукка бергенбиз. Кыздар до сих пор айтып келет да, эмне алар эми айтпай эле коеюн аны. Мейли, бирок ал нерсени мен эми ошондо мен тойго бараткам негизичи, эми башынан айтып бериш керек да, кечип койгула, кичине убакыт кетет. Тойго баратып эле ошол жерден эле Нурдин байкеге айтып калгам, Нурдин байке, мен өтүп баратат элем, Токмокко келдим, коз союп койбойсузбу десем, тамашалап койсом, кийин Нурдин байке аябай мына жүрөгү таза адам да, бардык нерсени чын жүрөктөн кабыл алат да. Мен ошол жерден тамашалап айтып койгон нерсени, бул макул иним коз союзду союп берейин, анда баардыгыңарды чакырып туруп союп берейин. Анда мен бара албай калдым эле, чынын айтканда. Мен кечирим сурайм. Ооба, сиз сойдуңуз, баардыгын чакырдыңыз, бизди да чакырдыңыз. Бирок эми менин напарнигим тура эмес кошуп койсоңор да, улук жаш бала экен да десең. Жок, напарник дегенде улукту эмне улукту серьезныраак бала кошсоңор анан мен союп берем. Улук берем сага, улук эмне үчүн улукту коштум? Анткени улук дагы группадан тешкелеген да. Мына кыздар да күбө. Турабы кыздар? Жок, бул жактан жаш бала дегенде, эмнеге жаш бала деп бул жактан эмнеге эч нерсе айтылган эмес. Тосол десем макул, анда ушул жумада мисалы Рыскелди мырза даяр болсо, мен ушул жума эмес, бүгүн кечинде коюп берели. Эсли азыр улуңуздар, азыр Рыскелди мырза даяр болсо, экөөбүз чыгарабыз, экөөбүз ушул козуну бүгүн коюп берели. Мен даярмын, жаш деген мен сөзүмө турам. Болду анда улук коюп беребиз. Анда мындай кылабыз. Амыздын баары жигит экенсиң, мала. Нурдин байке, атай Москвадан келип атат, биз козуну коюп берейли дагы. Ошол жерде чогуу Гүлкумар айым менен чогуу барыбыз тамактаналык. Жок, козу кое албай калбайбыз, мен өзүмдүн нарындан болом. Бир козудан эч нерсе болбойбуз, коюп беребиз. Андан давно эле эфирден айтсам болмок экен да. Анда бизден кийин ким? Нурдин байке менен Талгат байке ошондо? Кандай? Жолдош менен чыңызды унчукпайт го экөө. Жолдош менен чыңыз. Жок. Бул жакта Чыңгыз мырза менен Жолдош мырза эле болуп турат, могул жакта биздин жигиттерденчи азыр. Амир болсо тоюна даярданып атат азыр, бошобойт. Ал азыр Чыңгыз менен Жолдош бизден кийин коюп берсин козуну. Молодцы, вообще ушуну давно айтышың керек болчу да, Нурдин. Бизде бар экен го эркектер, мощный. Сиз Нурдин мырза бул убакка чейин эмоцияга алдырчу эмессиз да, бүгүн негедир эмоцияга алдырдыңыз же сүйгөн эмоцияга алдырып ийесизби, жакшы көрүп калганда?
эми кандай десем, эмоциональный дегенде ушундай элемин мен. Анан биякты сыйлайм. Ушундай кадам келип, ушул жака кадам таштап келгендерди мен чындыгында сыйлайм. Сүйлөшүп көрүш керекпиз. Бирок талаптарым бар болчу. Эми ал талаптарыма карабастан кабыл алып, сүйлөшүп көрүүгө даярмын. Суроолор болсо берсеңиздер болот. Нурдин байке жана бул жакта отурганда айтканда мага талапкер келсе мен сразу үйлөнөм депчи. Мен айттым сизге келиш керек, сизге келет десе мен сразу үйлөнөм мен келсе деген. Демек сизден да той күтөбүзбү? Менин оюмдагыдай, анан мага дал келе турган кыз келсе мен сразу үйлөнөм дегем. Канат мырза, мен сүйлөйүнчү. Менин оюңуз кандай? Нурдинге талапкер келгенине аябай сүйүнүп атам мен. Себеп дегенде бир да жолу талапкер келек болчу сага, Нурдин, сонун айым экен. Мен жана бияка келгенде бир 23-24 жаштагы Рыскелдиге, Чыңгызга же Жолдошко келген го деп ойлогом да. Действительно жаш көрүнөт экенсиз. Бактылуулукту каалайм мен дагы. Нурдин, сүйлөшүп коеюнчу. Сиздин оюңуз барбы? Бүгүн эфирме давай деп коюңузчу. Ооба, менде оюм бар. Ушу Нурдин байке талапкер эмнеге мага талапкер келбей атат деп жүрчү эле. Талапкер келсе эле сразу үйлөнөм деп. Эми Нурдин байке бакыт каалайм. Таанышып көрүн. Аябай жарга такадыңар го Нурдин мырза. Мен сүйлөп коеюнчу кыскача. Гүлкумар, саламатсызбы? Сиз али сүйлөгөн сөздүн жактырып келдим деп атасыз да, анан азыр айтып атабыз, Нурдин мырза көп эле эмоция калтырып, көп эле нерселерди кылып коет. Аны билгендер бар, билбегендер бар дегендей. Кылган кылыктарын билип калганыңызда сиздин көңүлүңүз бузулуп деле калышыңыз мүмкүн да, передумать этип беришиңиз дагы мүмкүн да. Ошон үчүн азыр сизди элдин баары көрүп атат, талдап атат. Жет өлчөп бир кессеңиз, анан бул мырзабыз жаш улууларды башкачараак жыттанат деп ойлойт. Сиз бал жыттанасызбы чындап эле же жыттанбайсызбы? Ушул контентиңиз, пиарыңыз чын мен тажатты Динара айым. Унчукпай эле коеюнчу. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Чоң салам. Нурдин мырзага аябай мен кубанып атам биякта, досум да. Аяшка куш келип алыпсың. Аяшка дагы өтө берейин эртеле. Силерге бакыт каалайм мен. Аны учурдан колдоно кетип, ушул ичинде бир да кири жок. Талгат досума да талапкерлерди чакырат элем. Чын кыздар ичинде бир кири жок. Айылдан чыккан жөнөкөй бала да, ошол айылдан жөнөкөй балага тием дегендер Талгатка талапкер болуп келе, жаңылбайсың, иши бар, машинасы бар, и таза неме, жүрөгү таза бала да. Келиңиздер. Назира кандай жооп берет болду экен? Анткени Назира менен Талгат мырза да ортосуна мамиле. Биз Мен дагы айтат элем ошо Талгат байке. Ооба, ошол бардыгы түшүнүктүү болду окшойт. Эми баягы адамдын ортосунда сезим болсо дагы айтыш кыйын экен. Назира чындыгында толкунданды. Анан Назиранын толкунданганы биз балким кийинки чыгарылышта түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Бирок Талгат мырзага дагы да болсо талапкер күтөрөбүз. Ошондо Назираны көрөбүз, кызганабы же кызганбайт бекенин, Суроолор барбы сизде менин жака? Жок деле. Сагыз бар. Менде суроо бар анда. Бул кош беле калчу. Жок болуп кет. Канчалык деңгээлде болочоктогу жолдошуңуздун сөзүн уга аласыз? Эми аракет кылам да, канча мен айтайынчы. Нурдин байке Сахар чорный дегенде чорныйда турушуңуз керек да. Мына Нурпери баарын билет ушу. Улугун чыкпай айтайын деген мен дагы негизде. Мисалы Нурдин мырза айтканда, мен аялым кандай десе ошондой деш керек. Мен Сахарны чорный десем чорный деш керек. Эми аракет кылабыз да. Сахар чорный деп коесузчу анда. Мен өзүм Сахар ичпеңе дей албайм. Аракет кылыңыз бирок. Биз дагы дароо убакытты созбостон Нурдин мырза сиздин чечимиңиз таанышууланат да ошондо. Таанышып көрөлүк, сүйлөшүп көрөлүк. Биз жолуктук долбоору биздин катышуучуга талапкер болуп келген Гүлкумар айым менен азыркы убакта Нурдин мырзанын таанышуусу уланмай болду. Кийинки чыгарылыштарда чындап экөө бири-бирин табыштыбы же эки жолго түштүбү, аны биз чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Албетте сөзсүз түрдө биз жакшы ниет коебуз бири-бириңиздерди табып түшүнүп кеткенге. Бирок бардыгы тагдыр экен, турмуш экен, жашоо экен. Кол чабуулар менен Нурдин мырзаны Гүлкумарды эфирден сырткары узатып коелу.
Биз жолуктук долбоору күндөн күнгө кызыктуу болуп жаткан убагы, биз кийинки чыгарылышта дагы ошол тойго кандай даярдыктар болуп жатканын жана ошондой эле Амир менен Нагима да бүгүн сөз бербесек да конок болуп ушул жерде биздин катышуучуларды урматтап сыйлап отуруп беришти. Бирок НТС телеканалында биз жолуктук долбоорунда жакын арада той. Азыркы убакта биз бутубуз жерге тийбей даярданып жүргөн убагыбыз. Ал эми ушул тойду биз ресторанда кылсакпы же ушу НТС телеканалынын ичин ресторан сыяктуу кылып жасасакпы деп азыркы убакта кеңешип жаткан убагыбыз. Андыктан эгерде бул жакта той боло турган болсо катышуучулар конок катар келет. Ошондо сөзсүз түрдө кошумча менен келгенге аракет кылыңыздар. Албетте мунун баардыгы тамаша. Чындыгында Амир мырзанын мурда өзүнүн кругу башка боло турган болсо эми сиздер менен жакыныраак катышканга да аракет кылып жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, эртең жума күнү 21:15-те НТС телеканалында биз жолуктук долбоорунда сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен.